Арбаңыздар, ардактуу устаттар, урматтуу ага эжейлер. Мгм. Биздин устаттык өнөрү алдыңкы мугалимдердин жамааты түзгөн, Гапыр Мадаминов агайыбыздын идеясы менен, жетекчилиги менен түзгөн биздин жамаат бар. Бул алдыңкы мугалимдердин жана изденген чыгармачыл устат мугалимдердин ишмердүүлүгүн жайылтуу максатындагы түзүлгөн бул коомдук жамаат. Бүгүн биз онлайн бенефистин экинчи бөлүгүн улантабыз. Бүгүн бизде мейманда Арунова Дамира Абдиевна болмокчу. Биз ушул бенефисти баштаардан мурда устатка таазим иретинде ырсаптар менен баштагым келип турат. Чарчаган күндөрдү жашырган, жылмайып сабакка кирген, эч ким билбеген күрөш менен жүрөктөрдү багындырган, тагдыр жараткан, келечек жараткан устатка таазим дейлик. Дагы бир жолу кутманды кечиңиздер менен, урматтуу кесиптештер, ардактуу ага эжейлер. Биз иш-чарабызды баштайбыз. Ошол алгач сөзүбүздү ушул Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминов агай, сиз жакшы сөзүңүздү айтып, иш-чараны баштап берип койсоңуз. Мгм. Саламатсызбы агай? Салам, Нургул. Саламатсызбы, Дамир эжей. Мен жакшы эле угуп атам. Жакшы, сонун. Дамир эжекей, сизди көргөнүмө кубанычтамын. Ошо Нургул Шарапова экөөбүз кайсы мугалимдерди бир азыркы өсүп келаткан жаш мугалимдерге үлгү катары, устат катары алып чыгалы, презентация кылалы дегенде алгачкылардан эле болуп, ушу сиздердин атыңыздар аталды. Экөөбүздүн оюбуз, тилегибиз бир чыкты. Ошол үчүн сизди экрандан көргөнүмө аябай сүйүнүп турамын. Өткөндө эжекейибизди өтө жакшы кылып өткөрүп, көптөгөн адамдар жылуу пикирлерин айтты. Нургул, кандай көрүнүп угулуп атат менин сөзүм? Жакшы Отурам. тунук, абдан жакшы көрүнүп угулуп жатат. Үнүңүз тунук угулуп жатат. Жакшы, анан Дамира эжей, сиздин ден соолугуңузду тилейбиз. Сиз ушу көп жылдар педагогикада иштеп, өзүңүздүн фамилияңызга окшоп аруулук менен, пакизалык менен, анан ошол эле убакта бир чыныгы изденүү, педагогикалык чыйыр салып, көптөгөн шакирттерди өстүрүп, анан педагог катары, андан тышкары олимпиадага мыкты окуучуларды даярдап, область, республикада ийгиликтерге жетишип, алардын көпчүлүгүнүн медакадемияга өтүшүгө себепчи болуп, жакшы балдар, кыздар тарбиялап келатасыз. Сиз менен бир нече жолу Ысык көлдө ошо оюуда, жыйындарда болдук, жолуктук. Ушу ар жолугуп сиз менен баарлашканда Кудайдан тынч аманчылык тилеп, ушу сиздердей пейили таза, жан дүйнөсү таза, анан ишмердүүлүгү таза адамдарды көрүп, сүйүнүп жүргөнмүн. Мына жалпы бүгүн катышуучулар, жаш мугалимдер, чыгармачыл мугалимдер, изденүүчү мугалимдер, ушу бүгүн мана Нургул кызыбыз менен ушу устаттык өнөрү, алдыңкы педагогдорду уюштуруп, мына бүгүн Нургул канча дагы даярдык менен өткөрүп жатат. Бул жерде биз эки параметрден, үч параметрден Дамира эжекейдин, эжейибиздин тажрыйбасыны, чыйырын алсак, эң алгач инсандык асыл сапаттары, адамгерчилиги, анан кичпейилдиги, эч бир чиренүү, кыйынсынуу, озунуу деген жок. Үн чыкпаган эмгекчилдигини биринчи кезекке коюп, экинчиси анан кесипкөйлүк, профессионализм, өзүнүн кесибиге, анын ичинде дагы өзүнүн предметиге болгон терең компетенциясы, терең изденүү эмгеги биз өзүбүз жаштар үйрөнө турган экинчи бир чоң багыт деп ойлоймун.
Ушул бүгүнкү ушу бенефиста өткөндө да мына 40 жылдык окуучулардын эмгегини сактап жүргөн эжекейибиздин тажрыйбасы чыгып азыр жүздөгөн адамдар көрүп атат. Ошондой Дамира эжеден дагы жакшы азык алабыз дейм. Баарыңыздарга эсендик, ийгилик каалаймын. Нургүл. Рахмат, чоң рахмат агай. Анда эмесе биз Дамира Абдиевнанын өмүр таржымалы ийгилик баянына көңүл бөлүңүздөр. Арунова Дамира Абдиевна тажрыйба ойдун үзүрү, ой аракеттин үзүрү дейт Бенджамин Дизраэль деген улуу ойчул жана жазуучунун ою менен баштагым келди. Дамира Абдиевна жаңычыл, күжүрмөн, эмгекчил адам деп Кыргыз Республикасынын эл мугалими Жибек Өзүбекова өз учурунда жогору баасын берген. Жибек Райымбековнанын замандашы, бирге иштеген, кол алдындай өсүп өнгөн, алдыңкы педагог болуп чыккан устатыбыз болуп саналат. Дамира Абдиевнанын сыйлыктарын атай кетсек, кыргыз билим берүүсүнүн мыктысы, Кыргыз Республикасынын мыкты ишкери, Ысык көл облустук билим берүү институтунун билимдин даанышманы төш белгисинин сыйлыгынын ээси, Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин, облустук мамлекеттик администрациясынын, Каракол шаардык мэриясынын, айылдык билим берүү долбоорунун билим берүү тармагынын баскычтарындагы ардак грамоталарынын ээси, Айлана чөйрөнү коргоо конкурсунун эл аралык кайрымдуулук фондусунун экинчи даражадагы сыйлыктары менен сыйланган. Дамира Абдиевна 1957 жылы Жети Күз районундагы Кызыл Дыйкан айылында туулган. 1974 жылы Фрунзе шаарындагы номер 5-орто мектебин бүтүргөн. 1980-84 Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин география факультетин ийгиликтүү аяктаган жана ошол эле факультетте кафедранын лаборанты болуп эмгектенген. 84-87 жылдары Фрунзе шаарындагы номер 50 бала бакчанын тарбиячысы болуп эмгектенген. 89-жылы Фрунзе шаарындагы 69-орто мектебинде башталгыч класстын мугалими болуп эмгектенген. 1991-2000-жылдары Каракол шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы облустук лицейде география мугалими жана окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп эмгектенген. 2000-2016-жылдары облустук билим берүү институтунда табигый математикалык лабораториясынын усулчусу, ошондой эле лаборатория башчысы болуп эмгектенген. 2016-21-жылдары Билим булагы билим берүү борборунун жетектеген. 2021-24-жылдары ошол эле облустук институтунда кайрадан усулчусу болуп эмгектенген. 2025-жылы Каракол шаарынын билим берүү бөлүмүнүн алдындагы усулдук кабинеттин усулчусу болуп эмгектенген. Дамира Абдиевна ошол мугалимдер жаатында, окуучулар жаатында, ата-энелер жаатындагы тажрыйбалуу, кадыр барктуу, кесипкөй инсан. Мектептин иш аракеттеринин эффективдүүлүгүн баалоо боюнча адис, кезинде куррикулумду модернизациялоо, окуу куралдары боюнча окуу материалдарын жана баалоо системасы боюнча АКШдагы Монтана университетинде стажировкадан өткөн. Эл аралык долбоорлордун USAID, Mercy Corps, Азия өнүгүү банкы, Европа, ошондой эле Германия, каяктан эмче болуп жатат. Улуттук эл аралык куррикулумду модернизациялоо боюнча суммативдик, формативдик баалоо боюнча тренер болуп саналат. Көптөгөн эл аралык долбоорлордун да улуттук тренери Кыргызстанда эмгеги сиңген. Каракол шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы лицейден экологиялык клубдун негиздөөчүсү, Ысык көл облустундагы методикалык экологиялык ата-энелер мектебинин конкурсунун уюштуруучусу, сапаттуу билим берүү долбоору боюнча кесиптик деңгээлди жогорулатууда жана пландаштырууда Токтогул Сатылганов атындагы мектеп лицейинде 1 жыл эксперименталдык иш жүргүзгөн жана облустун мугалимдерине квалификацияны жогорулатуу курстарында, билим берүү уюмдарында тажрыйба алмашкан. Эң негизги учурдагы чоң маселе биздин 12 жылдыкка өтүүдө билим берүү тармагын жаңылоо багытында усулдук жардам көрсөтүп жана ушул реформаны жайылтууга чоң салым кошкон. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик жарлыгын ишке ашырууда да усулдук жардам берип келет. Ошондой эле Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер мектебинин ишмердүүлүгүн облустта жайылтуу ишин жетектеген. Ошол ата-энелердин мектебин негиздөөдө жана ушул облуска жайылтуу иштеринде көптөгөн иштерди, семинарларды, иш-чараларды өткөрүүдө, жолугушуу кечелеринде да ушул Дамира Абдиевнанын эмгеги зор.
ушул улуу устат катары квалификациянын жогорулатуу курстарына келген мугалимдерди окутууда дагы, кесиптик чеберчилигинде да өзүнүн устат катары дагы усулдук жардам берип, билимин берип, зор салымын кошуп, билим берүү тармагын, агартуу тармагын өнүгүшүнө салым кошуп келген. Ошондой усулдук жардамды көрсөтүүдө бала бакчада дагы, билим берүү, мектеп билим берүү уюмдарында дагы жетекчилерге, тарбиячыларга усулдук жардам көрсөтүп, эбегейси зор эмгек жумшаган. Ал эми илимий усулдук иштелмелерин айта кетсек, ошол айыл чарбасын өнүктүрүү жана Кыргыз СССРнин экономикасын кайра куруу жана социалдык милдеттери деген жыйнакта ошол өзүнүн иштелмелер, макалалары жарыкка чыккан, педагогикалык изденүү усулдук колдонмосу чыккан, окуучулардын өз алдынча иштөөсүн өнүктүрүү, иш тажрыйбасын жайылтуу боюнча колдонмосу, Ысык көл облусунун экология, туризм географиясы боюнча программасы чыккан, методика жана иш тажрыйба жайылтуу боюнча колдонмосу, туризмдин меймандостук ресурстары окуу программасын иштеп чыккан, экологиялык билим берүүнүн аспектиси аттуу ваучердик механизмдеги билим берүү программасын иштеп чыккан, окуучулардын жетишкендиктерин жаңыча баалоо усулдук колдонмосу бар, предмет аралык байланышты камтыган усулдук сабактардын иштелмеси, республикалык билим берүү фестиваль үчүн эко долбоордун иштелмесинде өзүнүн эмгектери бар. Окуу программасын кантип иштеп чыгуу керек тууралуу китебиттер жыйнактанган. Туризмдин меймандостук ресурстары деген 132-139 бетте да өзүнүн эмгеги жазылган. Вестиси Кульского университета деген журналда да илимий макалалар бар. Экология башталгыч класстар боюнча тесттик тапшырмалар, макалалары, билим шамы, билим кенчи, Ысык көл кабарлары, Вести Ысык көл газеталарында байма-бай чыгып турган. Ысык көл мамлекеттик университетинин 60 жылдыгына карата уюштурулган илимий практикалык конференциясында дагы Дамир Абдиевнанын макаласы чыккан. Илимий макаланы жарыялоо, окуу колдонмо, программаларды иштеп чыгууда дагы зор эмгек жумшаган адис. Бул биздин Ысык көл облустук билим берүү институтунун эмгек жамааты жана курска келген мугалимдер менен ушул өзүнүн сүйүү мээримин берип, мына ушул жакшы көз ирмемдерди, тартуулаган сүрөтүн дагы бизге берди. Мына бул эми Кыргызстандагы эл аралык долбоорлордун мыкты тренери катары дагы биздин Кыргызстандагы улуттук тренерлер менен тажрыйба алмашуу жана өзүнүн эмгегин көрсөткөн учурлар дагы көз ирмемдерди койдук. Устат билим гана эмес, тагдыр жаратат деген сөздү атагым келет. Мына ушул тагдыр жараткан өзүнүн устаттык илим жолунда, билим жолунда билим берүү тармагынын өнүгүшүнө салым кошкон, ошондой эле өзүнүн эң адамгерчилик сапаты менен журтчулукта, коомчулукта, билим берүү жаатында, педагогдор жамаатында зор кадыр баркка ээ болгон Арунова Дамира Абдиевнага терең ыраазычылык билдирип жана таазим кылмакчыбыз. Көңүл бөлгөнүңүздөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе биз сөздү ушул Арунова Дамира Абдиевнага бермекчибиз. Кош келдиңиз, биздин ардактуу коногубуз, биздин улуу устатыбыз Дамира Абдиевна, сизге сөз кезегин берелик. Саламатсызбы, денсаулыгыңыз жакшы, сизге ыраазычылык билдирсеңиз, ушул уюштуруп жогорку деңгээлде өткөрүп жаткан шара тармагына дагы таасирин кылабыз. Баштайт делем бачырага окутууда эң жакшы дамок мугалимдердин чыгармачылык мамилеси жана турмуштук тажрыйбалары деп баштайт элем. Анткени мектепте да иштедим, бала бакчаларда да иштедим, башка да иштедим. Демек ушулардын баары чогуу отуруп менин тажрыйбамды өнүктүрүүгө ушул баскычтар чоң жардам берген. Бул сизге кыскача айтып кеткем болот. Мектепте иштеп жүргөндө лицей жаңы ачылып аткан, ошондо конкурстун өткөнбүз. Ошол мектепте сонун тажрыйбалуу мугалимдер менен иштегем. Анткени ошол ишке болгон жоопкерчиликтерин мындай канчанча ачты десем болот. Анткени
Сибирский край сайт шакен халимурана тематика математика курсların барлығы елдерінде чоң сан болушуп судун жаргандарын бизге берип андан сырткары Әмірәже үніңір жақсы ұғып айтады жаңырықчы. Үніңір жақсы ұғып айтады жаңырық. Үнүңүз угулбай жатат, жаңырып жатат. Эки микрофон койдуңуз беле? Эки телефондон чыктыңызбы? Çay koydu. Так угулбай жаңырып жатат да. Evet. Doğru. жана башында сүрөсүн болмой экен. О, башында дагы эле жаңырып жатат да Амиреже. Эмнеге андай болуп жатат? Сиз ноутбук менен чыгып жатасызбы же телефон менен чыгып жатасызбы? Ноутбук микрофонуңуз өчүрүлдү. Başka telefon almashtırış керек ekандай. Телефон менен чыгып көрүңүзчү Дамиреже, телефонуңуз менен эле. WhatsApp ссылка менен бассаңыз, телефон менен чыгыңыз. Жаңырып жатат телефонуңуз. Эгерде телефонда включенный болсо ушинтип жаңырат. Же бирөөсү менен чыксаңыз. Балким ноутбуктан звукту алган ушундай болгон чыгар. Телефонуңуз менен чыгып көрүңүзчү. Nurgül, Бугуп жатам агай. Damirece telefonunu düzeltküçe makul çıktı diyeceğim. Эми сүйлөп көрүңүз Дамиреже. Сүйлөсөңүз. Жок, угулбай жатат. Телефон менен кириңиз, телефон менен. Агай айта бериңиз. Eme vakti önümdü paydalanayık diye öyle men. Ооба, туура агай. Eme Nurgül buna hazır öte jakşı kılıp sistemleştirip ejenin işmerdүүлүгүнү хронология менен тартип менен берипсиң. Мен билгенден биле элегим дагы көп экен эже жөнүндө менимче катышып аткандар дагы ошондой болсо керек. Урматтуу катышуучуларга кайрылып айтмакчымын. Мана мен кагаз калемди колума алып мындай анча жерлерини жазып отурам. Ошол үчүн орчундуу жерлерини белгилеп тезис кылып анан ошону боюнча өзүбүздүн ойлорубузду айтып отуралы, колдоп коштоп туралы Дамирежени айткандарыны. Анан Нургүл эми тезис кылып негизини бериптир. Андан тышкары чогуу иштегендер, шакирттери, билгендер кошумча кошуп отуралы. Эми мен алыскы электен болсо деле Дамиреженин Ысык көлдөгү тажрыйбасын барып көрүп таанышып, ошо суктанып жакшы пикиримди айтып жүрөмүн. Жана мен айтып атканымда бул көрсө табигый математикалыкты жетектесе мен биология, физика бардыгы бирге биология деп айтып аттым. Географиядан дагы эже өзү адистиги география экен. Ошондой бир биз билип же адашкан жерлерибизди дагы толуктап бир колдоп коштоп жакшылап өткөрөлү. Баарыңыздарды активдүү катышууга чакырамын. Катышып отургандар эч болсо бир абзацтан пикир айталы. Болду, шуну айтмакчы элем. Рахмат. Эми чатка дагы ссылка жибердим, Padlet менен. Аны азыр группага да салайын. Ошого дагы ссылканы басып, суроого жооп берип, устат жөнүндө пикириңиздерди калтырсаңыздар, анан суроолорго даяр туруңуздар. Сиздер үчүн да кырдаалдык суроо болот. Ошого даяр болуңуздар. Биз бул иштерибизди активдүү, интерактивдүү алып барганга аракет кылабыз. Дамира Абдиевна, микрофонуңуз иштедиби? Микрофонуңузду күйгүзүңүз. Сүйлөп көрсөңүз. Жок, сиздики анда даяр болгуча сөз кезегин бере берелике сиз жөнүндө. Сөз кезегин бере берелик. Азыркы сөздү биз кимдер бар экен? Жеңиш Букараевич бар бекен? Ошо Жеңиш агайды угалы.
Дешип караш жок экен. Анда биз азыркы сөз кезегин ошол 16 бала бакчанын директору Табалдиева Кымбат Курмановнага бермекчибиз. Сиздин ошо Дамир эже менен кесиптеш катары, замандаш катары, шакирти да катары Дамир эже жөнүндө жылуу пикириңизди айта кетсеңиз. Кымбат Курмановна, микрофонуңузду күйгүзүңүз. Микрофонуңузду жагып алып анан сүйлөсөңүз. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Саламатсызбы? Гапыр агай, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы турасызбы? Мен ушул Каракөл шаарындагы номер 16 мектепке чейинки билим берүү уюмун жетектеп келем. Дамира эже жөнүндө ушундай жакшынакай Венепис бүгүн өтүп атканына өтө кубанычтамын. Дамир эже ушундай Венеписте өзүнүн баскан жолун, өмүр жолун шакирттерине, педагогдорго көрсөткөн таалим тарбиясын айтууга өтө татыктуу эже. Дамир эже экөөбүз 2018 жылдан баштап 24 жылга чейин ушу жаңылбасам бирге кызматташып иштедик. Акыркы күндөр ошол Гапыр агайдын дагы ата энелер мектеби боюнча жакшы терең иштерин жайылтып, ошо бала бакчалар ичиндеги эне аталарда дагы бизде аябай чоң мындай маселелер көп болот. Биз эне аталар менен өтө тыгыз мамиледе, өтө тыгыз байланышта иш алып барабыз. Ошол эле ушул Гапыр агайдын китептерин, мисалы үчүн Тас Торгон четиндеги тарбия дагы ушул сыяктуу көп таалим таасирдүү адамдардын жүрөгүнө өзүнүн алып жүрүү шартына, же болбосо педагогикада жаңы жаш балдарга таалим тарбия берүүдө, же болбосо эненин ичинде жатканда эле балага кандай тарбия берүү жөнүндө көп китептериңизди окуп, сиздин насааттарыңыздын баардыгын ушу Дамир эже жайылтып келди бизге. Айрыкча акыркы күндөрү ошол 12 жылдык билим берүү боюнча Алтын казык программасын 12 жылдык билим берүүнү жайылтууда, же болбосо ошол педагогиканы трансформациялоодо, ошо мектепке чейинки билим берүү уюмунда кандай кыйынчылыктар туудурулары жөнүндө айтты, кандай иштерди алып баруу тууралуу Дамир эже өзүнүн көп жакшы жетектөөсү менен көп жакшы иштерди алып бардык десем жаңылышпайм. Дамир эже өтө акылман. Жогоруда Гапыр агай айтканга мен толук кошулам. Чын эле текебердик мүнөз деген Дамир эжеде такыр жок. Дамира эжедей болгон эжелер, же болбосо адамдар бул дүйнөдө аз гана деп айта алам. Мен муну өзүмө мындай айта алам да, ушу Дамир эже жөнүндөчү адамда ушунчалык инсандык асыл сапаттары эженики өтө көп тагылыкпайт. Биз кээде отурабыз, эже мына муну өткөрүп койдук. Мен ушул Венеписте чын ыкласымдан айткым келип атат. Болду да эже эми. Анан кээде биздин педагогдордун иштери эметип бааланбай кеткенде, болду ушуну өткөрөбүз, андан кийин болду эже деп койсо, жок. Силердей адамдар иштеш керек. Силер педагогикага салым кошушуңар керек. Силер айтпай койсоңор, иштебей койсоңор ким иштейт? Карачы бул айтканыңды деп. Ар бир айткан ошол эмеңди алып алып, Дамир эже ошону ойлонуп, эртеси күнү же болбосо ошо түн ичинде сөзсүз жазат да. Сен мына бул жерден бул нерсени айттың. Мисалы үчүн Гапыр агайдын тарбиялык мааниде китептери жөнүндө биз чоң тегерек үстөлдөрдү көп уюштурдук эже мененчи. Анан ушул жеринде айтат да эже, мына ушул жерде карачы, бир моундай сонун сөздөрдү айтып койдуң, муну жайылтыш керек сөзсүз адамдарга. Анан мен ошо ойлонуп алып, эже ушундай баа берем. Ар бир айтылган сөздүн өзүнүн маанисин, тереңин изденет да эжечи. Ар бир адамдын өзүнүн кылык жоругуна турган турпатына, акыл эсине, билимине жараша подход жасайт да.
орусча айтканда эжечи. Мына мен ошон үчүн Дамир эжеге айтат элем, Дамир эже акыркы жолу биз билим берүү Кара-Коо шаардык билим берүү бөлүмүндө эже ушул устат болуп, методист усулчу болуп эмгектенди. Анан бир аз Дамир эже сиз деген сонун иштерди алып баштадыңыз эле, кетпеңизчи же караңызчы Кара-Коо шаарында 12 жылдык билим берүүгө карата Алтын казык программасы менен эмне деген сонун иштерди алып баратасыз, эмне эже бир аз шартына, ден соолугуна байланыштуу кетип калганына мен аябай өкүнгөм. Сиздей адамдар бизге аябай азыркы убакта тим эле суудай керек Дамир эже. Сиз ачмандай ачык, күндөй жарык, ичиңизде кыпындай дагы бир мындай кирдин элеси жок ушундай адамсыз. Мен сизге чын ден соолук каалайм. Сиз менен баарлашып, сиз менен сүйлөшүп, педагогика жаатында, балдарга тарбия, билим берүүдөгү жаатында сүйлөшкөндө мына тажабай сиз менен көпкө сүйлөшкүм келет да. Анан ушул мына сиз ден соолукта болуңуз, узун өмүрлүү болуңуз, бизге билим берүүгө кайтыңыз. Сиздей адамдар өтө керек азыр эже. Бүгүнкү Венепсти да уюштуруп аткан ошол Нургуляга аябай кандай чоң рахмат. Мындай Венепстер көп болуп турса биз да такшалабыз. Дагы Венепске биринчи жолу бүгүн катышып отурам. Мурдатан бүгүн угуп калып ошо кирейин, эже жөнүндө угайын, жакшы жогорудан Гапырагай айткандай, мен да сиздин эмгек жолуңузда көп нерсени көбүн билбейт экенмин, азыр билип дагы баа берип отурам эжедей адамдарга. Анан ошол эже ишиңизде ийгиликтер болсун, аман болуңуз. Агайга дагы чоң рахмат агай. Сиздин иш жолуңуз менен биз ошол ата-энелер мектебин ачып, бала бакчаларда биз ошол боюнча ар бир эмеңиз айткан кептериңиз боюнча, акыл насаатыңыз боюнча, жазган китебиңиздеги материалдар боюнча биз иштеп келебиз. Сиздердей адамдар керек. Бар болуңуздар. Рахмат, кымбат курманым. Мына ушул устаттын эмгегин азыр ардактуу эс алууда Дамир эже. Эмгегин баалап, кесиптештеринин жылуу пикири, шакирттеринин жылуу пикири болуп турган, эмгегин баалап, Кыргызстанга таанытып, эжеге таазим кылып турган абдан жакшы. Биз сыймыктанабыз, кубанабыз. Азыр жылуу сөздөр, арноо сөздөр, жакшы пикирлердин баары сиз үчүн арналсын. Бүгүн сиздин кечиңиз, бүгүнкү бенефис сиз үчүн. Дамира Абдиевна, кийинки сөздү биз Бейшиккан Абдыбековна бактабасызбы, берсек? Ошол областтык билим берүү институтунун лаборатория башчысы, Дамир эжейдин кесиптеши Арыкбаева Бейшиккан Абдыбековна биякта бар экен. Телефонун микрофонун күйгүзүп сиз да пикир айтып койсоңуз. Ошону окуу эме кылып атат го биринчи. Үчүнчү тапшырманы алып кар деп тургон. Микрофонду өчүрсөңүздөр. Кийинки сөз Бейшиккан эже, угуп жатабыз сизди. Ысык-Көл областтык билим берүү институтунун лаборатория башчысы Бейшиккан Абдыбековна. Микрофону күйгүзүңүз, сизди көрүп жатабыз. Саламатсызбы? Сүйлөй бериңиз. Сүйлөй бериңиз Бейшиккан эже. Саламатсыздарбы бүгүнкү бенефистин катышуучулары? Бүгүнкү бенефис өз кесибине чын дилден берилген, эмгеги менен үлгү болгон, тажрыйбасын бөлүшкөн биздин алдыңкы усулчубуз Дамира Абдиевнанын бенефисине катышып отурабыз. Дамир эже ушул көп жылдык үзүрлүү эмгегинин жыйынтыгы болгон бенефис менен чын жүрөктөн куттуктайм. Билим берүү тармагында эже талыкпай эмгектенип келе жатты. Көптөгөн жылдар, көптөгөн муун берди. Өз ишиңиздин чыныгы устаты боло алдыңыз. Мен сиз менен 2018 жылдан 2010 жылдан 2024 жылга чейин бир лабораторияда иштедик. Биздин табигый математикалык лабораториянын башчысы болуп иштеди эже. Биз ошол эженин кол алдында иштеп, көптөгөн тажрыйбаларга ээ болдум. Эженин
кесипке болгон берилгендиги, жоопкерчилиги өтө зор болуп эсептелет. Эже усулчу бул жөн гана кызмат эмес да. Бул чоң жоопкерчилик, чыгармачылык жана үзгүлтүксүз изденүүнү талап кылган кесип болуп эсептелет деп түшүнөм. Ушул сапаттардын баарын айкалыштырып, эже көп жылдар бою окуучуларга сабак берди, мугалимдерге сабак берди, деги эле кыскачасын айтканда билим берүү тармагына эмгек сиңирди деген ойдомун. Эми Дамир эженин ишиндеги ар бир иши сапатка умтулуу болуп эсептелет, иштеген иши. Эже өтө жөнөкөй адам, өтө идеалдуу адам десек болот. Ар бир айткан сөзү, ар бир бизге берген кеңеши, бул тажрыйбасы, эженин жетишкендиктери жалпы биздин областтык билим берүү институтунда жааматында сыймык болот деп дагы айтсам жаңылышпайм. Эми эже дайыма жаңычылдыкты колдоп келет. Билим берүүнүн сапатын жогорулатууга чоң күч жумшап. Мисалы, азыркы өзүбүзгө баардыгыбызга белгилүү болгондой эле 12 жылдык билим берүүдө дагы эженин кошкон салымы абдан чоң. Өзүбүз көрдүк, жана эже бир нече тренер, бир нече проектилердин тренери болуп иштеди. Ар бир адамга кылган мамилеси, ар бир окуучуга кылган мамилеси бул баа жеткис болуп эсептелет. Анан эже сиздин эмгегиңиз биз үчүн баа жеткис болуп эсептелет. Сизге кааларым чын ден соолук, узун өмүр, мындан ары да ишиңиз ийгиликтүү болсун. Сиз бизден эч качан алыстабаңыз, билим берүү менен дайыма бирге болуңуз, биздин коллектив менен дагы бирге болуңуз деп айтмакчымын. Чоң рахмат Бейшакан Абдыбековна. Кийинки эле сөз Дамир эженин шакирттеринин бири Кымбат Алсейитова, Ак Суу Каракол шаардык билим берүү бөлүмүндө усулчу. Кымбат эжей, сизге сөз берелик. Кош келиңиз. Кымбат Алсейитова. Угулуп атабы? Угулуп жатат. Саламатсызбы? Арбаңыздар, урматтуу кесиптештер, Гапыр агай, Дамир Абдиевна, баардыгыңыздарды жана ошо Бенефиске катышып аткан баардык агай эжейлерди көргөнүмө кубанычтамын. Мен эми Дамир Абдиевнаны 91-жылдан бери билем, анткени биз ошол кезде Каракол шаарындагы Токтогул Сатылган атындагы лицей болуп ачылганда жаңы келгенде бизге география сабагынан берет эле. Ошол кезде эле ушу ар бирибиздин талантыбызды ачканга, келечегибизди көрө билген, ар бирибизге ошол мүнөзүбүзгө жараша мамиле кылган эжекебиз болчу да. Анан ар бирибизге өзүнүн билимин берип, азыркы күндө деле эжейдин берген сабактары географиядан менин турмуш жолумда аябай көп таасирин, пайдасын тийгизди. Алгачкы эми филология факультетин бүтүрүп алып, мектепте иштегенде орун жок. Ошол кезде жумуш табыш аябай оор болчу. Ошол кезде география сабагынан 4 ай сабак бергем да. Ошондо дагы ошо Абдиевнанын ошол берген билиминин аркасы менен ошону алып кеттим деп ойлойм да. Андан кийин бул эже жөнүндө айта кетсем, Абдиевнанын өзүнүн адамгерчилиги, адамдагы болгон сапаттарды көрө билгендигинде болуп атат да. Анткени баягы өзүм турмушта башка тармакта иштеп жүргөн кезде ошо Гапыр Маматкулович менен ошо сабактардын ата энелер мектеби боюнча Назгүл Буларкиева Таштандиевна айтып калды, ушундай агай бар. Ошонун сабактарын уксаң сага аябай керек деп. Анан ошондон баштап ата энелер мектебине кызыгып изденип жүргөн кезде ошол Ысык Көл областына координатор болуп, ошол ата агайдын усулдарын жайылтуу максат болуп
калды. Ошондо биз эмне кылабыз, кандай кылабыз? Буну бир жайылтсак, билим берүү тармагы аркылуу гана жайылтууга мүмкүн да. Анан ошо кимге кайрылабыз дегенде ошо Дамира эжейге кайрылбайлыбы деп калды Назгүл. Анан мейли деп Дамира эжейге кайрылып, анан ошо эжейдин күчү менен Ысык Көл облусунда билим берүү институтунда ата-энелер мектеби боюнча биринчи жолу курс ачылып, сертификаттар берилген. Ушул жагын аябай баса белгилегим келип атат. Анткени ошол кезде эжей бизди дагы түрткүлөп тартып, ушу билим берүү жаатында кымбат сен керексиң, сен ушул жака келгин деп мен канча 2-3 жыл мойнобой жүрдүм, бирок мындай агайдын усулдарын ата-энелер мектебинин координатору болуп жайылтып жүргөнүм менен көп белсенбей жүргөм, бирок эжей ушинтип жок, сендей адамдар керек, сен иштебесең ким иштейт деп жүрүп эле эжей ушо мени усулчу кылып ушу эмеге киргизди. Усулчу болуп кирип, Ак Суу райондук билим берүү бөлүмүнө кирип, ошондон бери ошо ата-энелер мектебин жайылтып, ошо эжейдин аркасы менен ортодо дагы баягы үй бүлөлүк шартым менен кетип калганда дагы эжей улам чалып, алыста жүрсөм дагы чалып, кабатырланып, мен ден соолугумду сурап, анан сен эмнеге кетип калдың? Сен келишиң керек. Сен деген аяктын кишиси эмессиң, сен бияктын кишисиң деп жүрүп, кайра ошо эжейдин аркасы менен кайра ошо билим берүү тармагынан келип калдым. Эжейдин айта турган аябай көп жакшы сапаттары бар. Анын баарын мага чейинки кесиптештер, менден кийинки кесиптештер да айтат. Анан ошо эжейдин келечекти көрө билгени, кыргыз элинин келечегине аябай ушу жанын берип, аябай кабатыр болуп, ушундай өзү ден соолугу болбосо да эжекеси эмне кереги бар? Ден соолугуңузду караса жок деп ушу кыргыздын келечегине, урпактарга, муундарга бере турган билимди, бере турган адамдардын ушундай сапаттарын көрө билгендигинде болуп атат да, бул эжейдин аябай жакшы жагычы. Ошондуктан Дамира эже угуп атсаңыз, сизге ден соолук, дайыма эле ушинтип ден соолуктуу болуп, аман эсен болуп, биздин жаныбызда эле асказы бел болуп жүрө бериңиз. Биз сиздин тажрыйбаларыңызга, сиздин сунуштарыңызга, сиздин ушундай бизге айткан акыл насаатыңызга аябай муктажбыз. Дайыма биз менен болуп жүрө бериңиздер. Рахмат баардыгыңыздарга, ошо бенефисти уюштуруп аткан ДЛС-на сизге да рахмат. Көп эле адамдар бар, ошо агай баштаган устаттык өнөрдүн улантып жакшы самалык кылып атасыз. Анткени азыркы күндө адамдардын көзү өтүп кеткенден кийин гана жакшы нерселер эстелип калат. Азыр ушул болуп аткан бенефис ушулардын баардыгы бул адамдын көзүнүн тирүүсүндө эмгеги бааланып калганы жакшы нерсе, самалык деп ойлойм. Ошондуктан бул бенефистер дагы ошо майлуу сүттүү болуп, дагы даңгыр болуп улана берсин демекчимин. Рахмат. Рахмат, чоң рахмат жакшы пикириңизге. Кийинки сөздү Коңкөзүв атындагы орто мектептин биология сабагынын мугалими Мукамбетова Элмира эжеке барсызбы? Сизге берелик. Элмира эже бар бекен? Элмира эже жок болсо, анда кийинки сөз Буларкиева Назгүл эже, Тоң районундагы дагы мыкты мугалим, Дамира эженин шакирттери, Гапар агайдын идеясын жайылткан, ата-энелер мектебин Тоң районунда алгылыктуу иш алып барган Буларкиева Назгүл айым, сизге сөз берелик. Назгүл жокко? Сиздин микрофонуңуз иштедиби, Дамира эже? иштедим. Эми кыскача эле Ооба. эң негизгилерине токтолоюн, жана практический жактарына, баардык нерселерди айтып кетти. Кайсы программа эмне боюнча иштеген, эл аралык тренер, улуттук тренер деп. Эми мен просто деген мектепте жүргөндө мендеги ойлор жөнүндө
жөн эле могу жерден угуп берип коёюн, потому что могу эксперименталдык иштеп көрбөдүк беле. Ошондо бир жакшы жери, жаккан жери бар экен. Класска мен окуучуларыма эң маанилүү, эң кызыктуу ойлорду ала кирем. Маселелерди айтып, ал боюнча пикирлерди жаратам. Окуучулардын көйгөйлөрдү аныктоого жана аны чечүү жолдорун сунуштоого өбөлгөлөрдү түзөм. Балдардын жан дүйнөсүндө катылып жаткан сырларды ачып, аларга жардам бергим келет. Окуучулар менен кызматташууда өзүм үчүн жаңы нерселерди ачам жана окуучулардын чыгармачылык менен иштөөсүнө шарттарды түзөм. Бул менин педагогикалык чеберчилигим деп 2010-жылы жазыптырмын. Демек, просто мугалимдерге айтат элем да, балдардын психологиялык, анан интеллектуалдык жөндөмдүүлүктөрүнө жараша мамиле кылганды билиш керек. Социалдык абалына карата мамиле кылганды билиш керек. Ошол мен мектепке келгенде сөзсүз окуучуларды изучать этип, байкап, анан ошого жараша мамилелерди жасачумун да. Ошондуктан балдарды ийгиликти жаратууга көмөктөшөт элем. Бул ушундай жакшы нерселер бар. Анан дагы мугалимдерге дагы айтат элем, окутууда эң жакшы дамек мугалимдердин чыгармачылык мамилеси. Мамиле деген көп значениясы бар жана турмуштук тажрыйбалары. Демек, жыл сайын мугалим сөзсүз өзүнүн үстүнөн чыгармачылык менен иштесе, өзүн өзү өнүктүрсө, дайыма тажрыйбалар топтолот. Ошондуктан эмне болуш керек? Мугалимдер жоопкерчиликтүү болуш керек, максатты туура коюш керек. Максатты туура коюп, анан ошо кадамдарын туура чечип алса, анан ийгиликтерди жарата берет. Дагы бир нерсе айткым келип атат, жанагы Гапур агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты деген бар. Ушул бүт сабактарда пайдаланса болотму? Ол максаттарды алып, бүт предметтерди окутууда пайдаланса болот. Бул боюнча бизде жакшы адис мугалимдер бар. Азыр Буларкиева Назгүл, анан жана Элмира эже практикада ушул китептин негизинде сонун иштерди жасап келишкен. Демек, мен ойлойт элем, ошолордун баардыгын бүт мектеп колдонсо, жана ОРТдан ийгиликтерди сөзсүз жаратат эле. Баланын логическое мышлениясы өнүгөт эле. Демек, ушул китептердин негизинде көп практикалык иштерди өткөрсө дейм. Мында кымбат дагы, Назгүл дагы, Элмира дагы жана башка көп мугалимдер бар, өзгөчө жана тоңдун мугалимдери аябай катуу киришип иштешкен. Ушуну сунуштайт элем. Анан дагы көп программалар менен иштедик. РИТ программасын менен иштедик. Бул анан могу жерде окуучулардын жетишкендиктерин жаңыча баалоо деген китепти чыгарганбыз. Ушул китептин ичинде жана интерактивдүү метод деген аябай чоң түшүндүк да. Ушунун ичинде бүт предметтерге биз багыт берип, анан ар бир предметтерден суроо түзгөндү үйрөтүп, анан тесттик тапшырмаларды түзгөнбүз. Бул болсо именно вот новые подходы к оцениванию учащихся деген китеп бар болчу. Ушунун негизинде окуп, иштеп, анан семинар, тренингтерге катышып, көп ийгиликтерди биз областтык билим берүү институтуна алып келгенбиз. Бул китепти доктор Гүлшар Шеевнанан мен иштеп чыккам. Ар бир предметтен, мына орус тилден, историядан, математикадан, географиядан, кыргыз тилден, адабияттан сонун татынакай тесттерди түзгөнбүз. Анткени тесттик тапшырмаларды түзүп атканда биз деген жана Блумдун таксономиясы боюнча биринчи, экинчи гана деңгээл менен түзгөнбүз да. А муну биз аракет кылып колдонууга чейин, жаратмандыкка чейин түзгөнгө аракет кылганбыз. Бул биздин эң жакшы иштерибиздин бири болгон. Бул 2008-жылы новые подходы к оцениванию учащихся деген семинар, тренингтер болгон. Ошонун негизинде иштелип чыккан иштер да. Демек, ар бир проектке катышканда сөзсүз менде деген натыйжаларды камсыз кылган. Анткениден ар бир проекттен мындай эмелерди иштеп чыкканбыз, разработкаларды.
жибеге же өзгөчө лицейден анан Отунбаеванын проектилерине катышканбыз. Анда болсо тоже тесттик тапшырмаларды иштеп чыкканбыз. Демек көп нерселерди жанагы андан сырткары эксперименталдык иштерди биздин табигый математикалык лабораториясынан эксперименталдык иштерди иштеп мугалимдерге көрсөтүп анан ушунун негизинде жакшы ийгиликтерди жарата алганбыз да. Демек ар бир ишке ответственный болуш керек. Ар бир ишке максат коюп ошонун негизинде ийгиликтерге жетиш керек. Ар бир иште окуучуларга мамиле кылганды билиш керек. Азыркы мезгил өтө оор мезгил. Азыркы мезгилде балдарга деген туура мамиле кылбасаң, тескери көрүнүштөр көп болот. Ошондуктан бизде деген жана практикалык навык деп бекеринен айтпайт. Практикалык тажрыйбалар бизде күчтүү болуш керек да. Анан мен айтат элем жаш адис мугалимдерге кайсы багыт боюнча мындай методикалык жардам керек болсо мен любойуна жардам берип, ошо эмнеден проблема болуп атат, кандай чечиш керек, хотя бы мен кеңештеримди бермекмин да. Демек дайыма эле кайрылам мугалимдерди көрсөм. Эмнеге кыйналып атасың, кайсы жактан жардам берсем болот десем алар айтышат. Көп нерселерди жасадык да. Азыркы мезгилдин талабына ылайык жана жасалма интеллектти пайдалануу. Сабактарды кантип пайдаланабыз? Анын оң жагы да, терс жагы да бар. Сабактарда ошол пайдалануу ыкмаларынын баардыгын биз Каракол шаардык билим берүү бөлүмүндө иштеп, анан ошолор боюнча маалыматтарды берип, андан кийин практикалык иштерди өткөрүп, андан кийин семинар тренингтерди өткөрүп, жакшы иштер иштелди да. Бирок чын эле ден соолугума байланыштуу мен мындай ишти таштап койдум. Таштасам дагы мугалимдерге жөн эле барып жардам берүүгө дайыма даярмын. Ошол просто айткым келет да, ар бир ишти иштегенде сөзсүз натыйжаларды камсыз кылыш керек. Натыйжаларды камсыз кыла албаса, анда иштеп деле кереги жок деп ойлойм да. Рахмат сиздерге. Рахмат, Дамира Абдиевна. Жан дилиңиз менен иштеген, иштин майын чыгарган, чарчабай, чалыкпай иштеген адиссиз. Адамгерчилигиңизден дагы назик, ушундай адамга жакшы мамиле кылган, жогорку адамдык сапаттагы устатсыз да. Сиздин Дамира Абдиевна деп сиздин ысымыңызды атаганда бардык педагогдор дагы, окуучуларыңыз дагы, насаатчы катары шакирттериңиз дагы сиздинге таазим кылышат. Жакшы, сиздин эмгектенген, күжүрмөн эмгегиңизди көрсөттүңүз жогоруда. Рахмат сизге. Кийинки анда биздин катышуучуларга суроо жооп койсок, Дамира эжеге кандай суроолоруңуздар бар эле, урматтуу катышуучулар? Суроолоруңуздарды айтыңыздар, пикирлериңиздерди да айтсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Нургүл айым, эже. Жакшы, эже кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Нургүл айым, эже жөнүндө ушул кечени уюштуруп бергениңизге чоң рахмат. Жана сиз сөз бергенде мен техникалык себептер менен убагында чыга албай калдым. Мен тагдырыма ушул эжейди жолуктурганына ушунча ыраазымын. Мен эжейден аябай көп жакшы сапаттарды ала алдым. Эжейдин ар бир сапатын айтып бүтө албайт болушубуз керек. Эң биринчи эжейдин башкалардан өзгөчө сапаты бул адамдагы жакшы нерсени көрө билгендигинде да. Анан эжей чын эле дайыма сапат үчүн иштейт. Баарыбызды башыбызды бириктирип, бир команда кылып, команданы жетектей алат. Эжей сизге сиздей адамдан билим алганыма, сиздей адамга шакирт болгонума аябай ыраазымын. Гапыр агайдын ата-энелер мектебин жана АМди алып чыгууда сиздин ишиңиз өтө жогору, зор иштерди жасадыңыз. Дагы эмнени айткым келет? Эжейдин эң эле жакшысы Нургүл айым туура белгилеп кетти. Өтө назик, бирок ошо назиктиктин ичинде чоң баатырдык жатат да. Ошо назиктик менен мындай эже коркпойт, бир нерсени баштаса аягына чейин чыгат. Аны майын чыгарып жасайт. Баарыбыз үчүн мындай команданы жетектеп кетүү
көп эле адамдын колунан келе бербейт, а эжей болсо ушу команданы жетектеп ар бирибиздин тилибизди таба алат. Эжей бар болуңуз. Сиздей адамдын окуучусу болгонум үчүн мен аябай бактылуумун. Чоң рахмат. Кийинки дагы суроо берүүчүлөр, пикир айтуучулар болсо, микрофондорду узатабыз. Урматтуу катышуучулар. Саламатсыздарбы? Мен айта берсем болобу, Касиет, саламатсызбы? Кутман кечик сиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Дамира эже, бүгүнкү бенефисиңиз кут болсун. Нургүл эже аябай сонун иш-чара уюштуруп жатасыздар. Билим берүү тармагындагы менде бир ошо дайыма эле баягы интернет тармагын ачсак, сыналгы тармагын ачсак деле дайыма ошо билим берүү тармагындагы адистер менен пикирлешүү, ошол билим берүү тармагында зор салым кошуп жаткан, азыркы муунду тарбиялап аткан эже агайлар жөнүндө ушундай кыска передачалар болбогондугу мени аябай өкүндүрчү. Эмне үчүн мугалимдерди ушундай жерлерге чакырып, ушул мугалимдер менен бир эмне муңуң бар, эмне ийгилигиң бар деп сурабайт деп, ошол Нургүл эженин ушул чыгарып аткан бенефисти онлайн уюштуруп атканына азыркы заманбап талабына ылайык уюштуруп жатканына чоң ыраазычылык билдирем. Дамира эжей мен үчүн бир гана эже эмес, мен Дамира эжейди өзүмдүн апамдай эле көрөм. Ошо Дамира эжени канча жыл ошо Токтогул Сатылганов атынан мектеп лицейине келгенден баштап аркасынан ээрчип жүрүп, менин предметим башка болсо дагы ошо эжейден аябай көп нерсе үйрөндүм. Дамира эженин аркасында жүрүп такшалдым, көп ийгиликтерге жеттим десем болот. Дамира эженин ушул азыр дагы деле иштеп турсаңыз болот. Сиздин күчүңүздү алабыз, сиздин акыл насааттарыңызга биз азыр дагы муктажбыз. Өмүрүңүзгө Кудайым береке берсин. Ушул неберелериңиздин маңдайында көп жакшылыктарды көрүңүз. Үйдө эс алып жатпаңыз. Сиз өзүңүз да жаман көрөсүз го, отурганда эле бир нерселерди жасап эле, бир нерселерди айтып келгиле, ушуну жасайлы дечи эле да. Эженин мен менен иштешкендеги бир жакшы нерсеси ушул кичинекей класстын балдары үчүн бир кичинекей китепчелерди жасады эле. Ар бир жасаган ишинде концепцияларга таянып, билим берүү тармагынан чыгып кетчү эмес да. Анан азыр бизде жана гумандуу педагогиканы окуп, балдарга аяр мамиле кылгыла дегенди ушул мен Дамира эжеден үйрөнгөм. Себеби бир дагы жолу ушул Дамира эже сабакта дагы, кесиптештерине дагы үнүн бийик көтөрүп, бир кандайдыр бир агрессия менен сабак өткөн учур болгон эмес. Дайыма ушул Дамира эжей бир кубануу менен сабак өтчү, сабакка дагы ушундай кирчү, анан бизге дагы жанында отурганда дагы ушундай кызымдай мамиле кылат эле да. Бир жериң ооруп атабы, üşүп атабы, эмне болду, маанайың жокпу деп жанагы эже айтып атпайбы? Ар бир сабакка киргенде мугалим деген педагогдун эң биринчиси бул психолог болуш керек да. Анан Дамира эже көп айтат эле, ал баланын может бир жери ооруп аткандыр, анан ошон үчүн сенин сабагыңда көңүлү жок отурат. Силер деген ошону барганда эле билгиле депчи. Анан эже дагы бизге мен менен кезиккенде эле мисалы үчүн эмне болду деп менин ошо эгерде мен маанайым жок болуп бир нерсе болуп тынчсызданып турсам, эже акырын сурап атып эле эчтеке болбойт, муну мындай кыл деп аябай багыттарды жакшы бересиз. Сизди сыйлайм, урматтайм. Бар болуңуз эже. Сизден көп нерсени үйрөндүк, дагы деле үйрөнө беребиз. Бул билим берүү тармагындагы эгерде сиздин характериңиз башкача болсочу, мындай башкача болмоксуз да, сиз акырын эле бизге тамырыңызды жайып, бизди жакшы кабыл ала алгансыңар да. Кээ бирөө бар го, билген биримин айтып эле, рекламалап эле, бирок ошентсе деле өзүнө жукпайт го. Сизди деген биз деле мектептен отурганда азыркыга чейин иштеп айтабыздай, ушу Дамира эжейдей акыл сүйлөгөндү үйрөнөлү депчи. Эң эле эмесичи, балдардын Дамира эжейдей урушпаганды үйрөнөлү депчи. Баягы Дамира эжейдей болуп сүйүүнү карап турганда эле балдар да, мисалы үчүн ушул эжей такыр урушпайт деп айтышчу да. Ушу Дамира эжейдин урушканын көргөн эмеспиз депчи. Анан бизде деле мектептин ичинде жанагы атайын бир жашыруун каттарды алышат го. Анан ошондо кайсы эжей урушпайт десе эле баары эле Дамира эжей деп жазчу депчи. Дамира эжей такыр урушпайт, ушул эжейдин урушканын көргөн эмеспиз депчи. Анан сиздин билимиңизге аябай чоң баа беришет. Анткени дайыма практика жүзүндө иштечү экенсиз да. Менин өзүмдүн предметим башка болуп атпайбы? Анан айтышчу да, дайыма эже тажрыйба эле жүргүзөт депчи. Муну жүргүзүп келгиле балдар, үйүңөрдө муну байкап келгиле деп ар бир өстүргөн гүлүнөн өйдө айтып, ошону мындай
жөн эле айтып койбой, ошону өскөнүн көрсөтүп, мына момундай болот экен деп айтат деп ушул эжелер менен иштеген, эженин классынан өтүп кеткендерден көп угам. Сизди сыйлайбыз, урматтайбыз эжей. Сизге чоң рахмат. Анан ушул жерде угуп отурган Гапыр агайга дагы чоң ыраазычылык билдирем. Гапыр агайдын өзү алыста болсо дагы азыркы заманбаптын ушул бизге жетишкендиги мына мандай типтеп отургандай кабарлашып отурабыз. Гапыр агай, ишиңизде ийгилик болсун. Сиздин дагы ушул китептериңиздин баардыгын пайдаланып атабыз, окуп атабыз. Дамира эже дайыма айтат, ошо Гапыр агайдын бул китебинде мул бар, бул китебинде бул бар депчи. Анан ден соолугуңуз болсун. Гапыр агай, сиздикин дагы Нургүл эже ушундай алдыңкы педагогиканы жайылта бериңиз. Ушуну YouTube каналынан өткөндөгү Гүлия эженикине катыша албай калдым элем. Аябай өкүнгөм, бирок деген жакшы жери ушул сиздин бүт баардык өткөргөн программаларыңар сакталып, ошону кайра кайталап көрүп алгандыгыбыз жакшы болуп атат. Сиздерге рахмат. Ушул билим берүү тармагында башка эже агайлар дагы талыкпай кызмат кыла берели. Кудайым буюрса, Нургүл эже биздин дагы бенефисибизди өткөзгөндү Кудайым бизге насип этсин. Рахмат баарыңыздарга. Жакшы. Рахмат, чоң рахмат. Дагы пикир айтчу калуучулар барбы, суроо берүүчүлөр барбы дагы? Саламатсыздарбы? Мен сүйлөсөм болобу? Болот албетте. Саламатсызбы, Дамира эже? Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Жакшы. Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Гапыр агай, саламатсызбы? Мен Балыкчы шаарындагы Ак Өлөң айылындагы Саякбай Каралаев мектебинде химия биология мугалими, анан ата энелер мектебинин координатору. Мен ушу Гапыр агай биз жакка келип ушу семинар өтүп кеткенден кийин ушу биз эме болуп калдык да, айлан көчөктөй болуп калдык да. Каяктан агай менен кантип байланышыш керек, эмне кылыш керек болуп калганда ушу Дамира эже бизге ушу Кудай насип кылган окшойт. Курс ачып, ошо ата энелер мектебинин курсу ачылып, Караколго окууга барып калдык. Ошол жактан эже менен таанышып, мынакей буюрса биз мектепте эмес эле мен өзүмө поворот жасадым деп ойлойм да. Ушу ата энелер мектеби ушу Дамира эженин алган сабактын натыйжасында мен өзүм өнүктүрдүм деп ойлойм. Буюрса эже мен сизди аябай чоң устатым катары эсептейм. Ошо мени ошо ата энелер мектебине кошулуп ушул жака илинип калып, ошол окууга барып калганыма ушундай кубанычтамын, аябай сүйүнөм. Ушу Дамира эжедей адамга мени кезиктирген Кудайга да миң мәртебе рахмат. Эже, ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Азыр мына ошо сиздин ишиңизди улап, азыр мына Балыкчы шаарында күнүгө 4-күнү күндө ар бир мектеп ата энелер мектебине өтүп атышат, ар бир класста. Окууга барып келип атышат. 12 жылдык Нургүл айымдын окуусуна барып катышып атышат. Ушу эженин арты менен мынакей Нургүл айым менен бизди Караколго уюштуруп, бизди тааныштырып, ушу бири-бириңер менен байланышкыла, ушу бир областтын кыздарысыңар деп бизди ошо ата энелер мектебин бириктирген да биз Караколго барып аттык элек. Анан ошол жактан окугула деп психологияны окудук. Мынакей өркүндөтүп өзүбүздүн билимибизди дагы. Ошо менин көзүмдү аябай чоң эле ачтыңыз деп ойлойм. Сизге ошо сиздин, Гапыр агайдын, Нургүл айымдын, ушу менин кымбат Назгүл айымдар, ушу баарыбыз биргеликте иштешкен, баарыбыз мындай өзгөргөн адамдарбыз деп ойлойм. Анан эже, ишиңизге ийгилик эже, ден соолукта болуңуз, оорубаңыз, аман эсен жүрүңүз. Буюрса дагы ошо жолукканга Кудай насип кылсын. Дагы ошо ушинтип тегерегиштер уюштуруп дагы жолугарбыз. Жакшы жүрүңүз. Баарыңарга салам. Жакшы тургула. Рахмат, чоң рахмат. Дагы суроолор бар бекен? Чатта да кандай Дамира эже асыл адамсыз деген жакшы ойлор болуп атат. Азыркы мезгилдеги балдарды тарбиялоодо кеп кеңешиңизди айта кетсеңиз эжеке дейт Рахат Белековна. Балдарды азыркы учурда кандай тарбиялайбыз, кеңешиңизди айтыңызчы деген суроо бериптир Дамира эже. Азыр айтайын энди. Бизге азыркы мезгилде балдарга мамиле түзгөндү баарыбыз биле албайбыз. Мен канча практикадан көрө
конокко барганда кошуналардан көрөм, балага сразу эле жок, туура эмес, мындай туура эмес кылып атасың деп урушуп калышат да. Ошол баланын эмнеге муктаж экендигин байкабайт, сүйлөшпөйт, мамиле түзбөйт. Анан ошон үчүн балдар деген ата энесине кээ бир нерселерди айткандан коркот. Ошондуктан мен ойлойм да, эртең менен даже сабакка кетип баратканда чекесинен өөп, бүгүн жакшы окуп кел, сен аябай акылдуу баласың деп өзүбүздүн мээримибизди төгө албайбыз да. Ошол эң биринчи иретте үй бүлөсүндө ата энелер балдарга мээримин төгүш керек. Андан кийин анан мектепке келет. Мектепке келгенде өзгөчө мен айтат элем жаш адис мугалимдерге ошол баланын интеллектуалдык деңгээлин билип, анан социалдык абалын, өзгөчө социалдык абалы менен таанышып, анан психологиялык өзгөчөлүктөрүн изучать этсе, эч качан көйгөй жаралбайт деп ойлойм да. Эң негизгиси жан дүйнөсүн балага берип, жакшы көрүп, мээримин төгүп, анан жакшынакай сабактарды берсе, бул проблемалар болбойт. Өзүмдүн практикамда ушундай нерселерди көп өткөм. Ошо. Рахмат, Замира Абдулла. Сизге мындай суроо берет элем да, мына биз баатыдан бери ошол сизди насаатчы катары, устат катары, мугалимдерди тарбиялап чыгарган катары, жүрмөн эмгектенген адис катары таанып, билип, сизди айтып, ошол сыймыктанып жатабыз сиз жөнүндө. Ошол мугалимди сиз насаатчы катары, кесипкөй мугалим катары шыктандыруунун сыры эмнеде сизде? Деп суроо берет элем мен да сизде ошо. Ошол шыктандыруунун жана практикалык, именно өзүмдө өткөн практикамды айткым келет да. Мен сабакка киргенде мындай жагымдуу чөйрөнү түзгөндү жакшы көрчүмүн. Келгенде эле сразу мындай балдарды карап, алардын мындай ойлорун түшүнүп, анан эмнеге муктаж болуп аткандыгын сезип турам да. Анан ошого жараша балдарга мамиле кылчумун. Анан келгенде обязательно жакшы учурашып, бири-бирибизге комплимент айтчубуз да. Анан просто деген мындай болуш керек да. Мугалимдин жан дүйнөсү таза болуш керек. Жан дүйнөсү таза болуп, анан мээримин төгүп, жакшынакай сабактарды берип турса, окуучулар өздөрү эле тартылат, өздөрү эле ачылат, өздөрү эле жакшы натыйжаларды камсыз кылат. Ошондуктан мамиле түзгөндү билиш керек. Рахмат. Ал эми мугалимдерди шыктандыруунун сыры эмнеде деп ойлойсуз? Сиз көп мугалимдерди шыктандырып келесиз. Мугалимдерди келгенде, мисалы үчүн лекциялар окулуп атат да, лекциялар окулуп атканда мындай мектептеги ошол аудиториядагы психологиялык мындай чөйрөнү жакшы түзүп бериш керек. Башкача айтканда жагымдуу чөйрө. Киргенде татынакай болуп учурашып, аларды эмнеге муктаж, эмне боюнча силерге жардам бериш керек деп баштачу элем. Анан сабакты өтүп атып эле ар бир мугалим өзүнүн ойлорун свободно берип, ошол мезгилде эле айтып, эже момундай кылсак кандай болот, тигиндей кылсак кандай болот, момуну кантип өтсөк болот, ого кандай усул керек деген суроолор сразу пайда болот. Анан ошого карата анан мен лекцияларды өтө баштачумун. Биринчи эле жагымдуу жагдайды түзүш керек. Психологиялык абалды карап, анан ошого карата сабактарды, мугалимдердин муктаждыгына карата сабактарды өтүп, аларга да мен жакшы көрүп, мындай сезим пайда болот да баары бирчи. Ушундай кээ бирлер угуп, жакшы көрүп, түшүнүп отургандарын көрүп сүйүнөсүң да, анан жан дүйнөң өзү эле ойгоно берет. Анан аларда дагы ушундай мындай ойгонуу сезимдери пайда болот. Анан ошентип сабактарды жакшы өтчүбүз, чыгармачыл сабактарды өтчүбүз. Бири-бирибизге өбөлгөлөрдү, жакшы өткөнгө өбөлгөлөрдү түзчүбүз. Ошол нерсе постепенно болот, сразу болбойт да, акырындык менен өзүнүн үстүнөн өз билимин өркүндөтүп иштеш керек. Ошол.
Бирок Рахмат. Айтырыңыз. Нургүлайым, мен ушул жерден айтып кетейинби? Эжейдин шыктандырып дегенде азыр бир сабагы тим эле көз алдыман эстеп кетти да. Биз келип отурдук да лицейге. Анан ушунчалык баарыбыз ата энебизди сагынып жүрөбүз. Анан эжей келип сабак өттү. Эжейдин келип бир эле сабак өткөнү тим эле баарыбызга эне болуп берди. Ошол жерде 22 окуучу отурдук. 22бизге тең эже 45 мүнөттө эне болуп берди. Анан эжейдин ошол мээримин сезип, эжей башка бирөөнү жакшы көрө алган үчүн биз эжейди жакшы көрдүк болушубуз керек. Анан дайыма 4-күнү география болчу. Биз ушу 4-күнү география сабагын аябай күтөт элек. Анан кайрат айтып калчу эле. Дамира эжейдей жумшак адам көп болсо, эмне баары эле бизге кыйкырат деп кээде ушинтип тамашалап калчу да. Анан эжей ушунчалык бир мээрим төгө алат да. Эжейде башка адамдарда жок эң жакшы сапат бул эжей өзү мээримге толгон адам. Өзүндө толгон үчүн башкага бере алат. Азыр эже мен ошол өзүмдүн 9-классымда элестетип кеттим сиздин келгениңизде. Жапжаш эже, сонун эже болчу. Биз күтүп отурабыз, эже баарыбыз сагынганбыз үйүбүздө. Эже келип бизге мээрим төгүп ушундай биздин көңүлүбүздү көтөрүп кеткен. Ошол күнүбүз биздики аябай мындай удачный, аябай насыщенный ден болгон да. Эже сизге дагы бир жолу тазим, Кудайга 1000 мертебе ыраазымын сиздей адамдан билим алганыма. Сонун пикир, рахмат. Мугалимдин балага болгон сүйүүсү, мээрими кандай канат байлайт, кандай тагдырына көкөлөтөт да. Ошол мамиле анан сүйүү, мээрим берүүнүн сырларын билбей жатпайбызбы? Жебе Курманаева Кульматов атындагы Ак Суу районундагы мектептин мугалими, география мугалими, сиз да пикириңиз барбы? Баары уктап калышты. Азыр эле күйгүзүп жатты эле. Кыз жеги, саламатсызбы? Микрофонуңуз күйбөй жатат го, Күйдү. күйдү. Саламатсызбы? Мен Тоң районунан Төгдүрөв мектебинен Садырова Назгүл эжей. Саламатсызбы, Дамир эже? Саламатта жүрөсүзбү? Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Жогоруда кесиптештерим айтып кеткендей, сизде мээрим ушунчалык толтура болуш керек сизде. Ошон үчүн мээримге толо жүрөгүңүздү бизге берип, окуучуларга берип келатасыз. Сизге рахмат. Ушул бенефисти уюштурган Нургүлайым Шарапова деги эле уюштуруу иштерине баарын программалап ушул ишти алып барган баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Жогоруда айтылып кетти, ушу мугалимдерди азыркы коомдо кыйын кезең деп койсок да болот. Ушу мугалимдердин аброю түшүп, ушундай бир башкача заман келип атканда, ушундай асыл сапаттардын ээси, устаттык өнөрүнүн, Гапыр агайдын устаттык өнөрүндөгү эң асыл сапаттар мугалимдерге тиешелүү жазылган ошо асыл сапаттардын ээси деп билем сизди, Дамир Аруна Дамир эжей. Сизди аз убакыт таанысам дагы ушундай сизден эң чоң үлгү алдым, методикаларды өзүмө бир аз болсо да ыкмаларды алдым десем болот. Ал ыкмалардын ичинде сиздин адам менен болгон мамилеңиз, кандай учур болбосун дагы сылыктыгыңыз, бирөөгө мээрим бере алгандыгыңыз, ишиңиздеги ыкмалар менен жайылтып, бирөөгө мындай бир жарык нур чачып, ошо нурдай болуп бересиз да. Ушу сизге ден соолук каалайм, бар болуңуздар. Сиздин өзүңүз эле кесипкөй, психолог, абдан мыкты мугалим болуп иштеп жүргөн кезиңизде анан ушул Гапыр агайдын АЭМ методикасындагы сиздин кандай десем, ойлоп жүргөнүңүз, көктөн тилегениңиз жерден табылгандай болуш керек. Ушу агайдын АЭМ методикасын өзүңүзгө сиңирип, анан элге бөлүшүп берип, кесиптештериңизге азыркы Z-муунду тарбиялоодо аябай кыйын убак болуп атпайбы? Ошол Z-муун деп атабыз, альфа муун деп атабыз. Азыркы англисче, орусча сүйлөгөн кичинекей жаш муундарды кыргыздын нарктуулугуна багыттаган
кыргызды кыргыз кылып тарбиялаган ушундай уникалдуу Гапыр агайдын АЭМ методикасын үйрөнүп анан ошону мугалимдерге усулчу болуп программалап жайылтып үйрөтүп насаатчы болгонуңузга абдан ыраазымын. Ушу ден соолугуңузга байланыштуу бир аз убакыт четтеп атсаңыз дагы болбой кайра жүрөгүңүз ошо кыргыз деп соккон үчүн кийинки муунга кандай тарбия беребиз, кандай билим беребиз деп өзүңүздүн жүрөгүңүз менен кесибиңизге берилген үчүн ушундай ден соолугуңузга карабай баарыбызга жакшы ыкмаларды, мамилелерди үйрөтүп келесиз. Жоңганамдай адам катары дагы жарык нуруңузду чачып, сүйлөп үйрөтүп келесиз. Сизден үйрөнөбүз, үлгү алабыз. Сиздей мыкты мугалим болгубуз келет. Кудайым өмүр берсе, жакшы иштерди жараткыбыз келет. Рахмат сизге. Бар болуңуз. Уктуруучуларга да чоң рахмат. Бизде Тоң районунда дагы ушу жогорудагы Моңуова Нурзат эжей, Буларкиева Назгүл эжей, Сайрагүл ушу дагы АЭМ методикасын окуп кымбат сүйлөп кетти Аксудан. Окуп үйрөнүп анан ушу Тоң районундагы кезегинде 2023-тө 30 мектепке барып сиздердин агайдын алган билимибизди жайылталы деп ошо билим берүү мекемеси менен биргеликте колубуздан келген АЭМ методикасын бир аз багыт берип келгенбиз. Ошондо ары көздөй алып кетиш алардын милдети деп билебиз. Анан ошол мен өзүм азыр 4-класста башталгыч класс мугалимимин. Классымда ошол агайдын методикасын колдонуп келатам. Жанагы ажпок деген ыкмасын ар бир сабагыма колдонуп, сүйүнүп, ушу сиздер менен кесиптеш, замандаш болуп калганыма сүйүнөм. Сиздерден үлгү алам. Колуман келгенин жаштарга, балдарыбызга, деги эле үй бүлөдө дагы мамилелерди ушу сиз АЭМ методикасында баары жазылыптыр да. Деги эле окуучуларга эмес, үй бүлөлүк мамиледе дагы кесиптештер менен кайда болбосун ушул АЭМ методикасын колдонсок абдан сонун жыйынтыктарды берет. Бар болуңуз, улуу адам. Аябай сонун. Рахмат. Бар болуңуз эжем. Чоң рахмат, чоң рахмат. Нургүл Шарапан, Нургүл айым. Угуп жатам. Рахмат. Бул жерде Дамир эже жөнөкөй адам, чындыгында жөнөкөй адамгерчиликтүү адамдар чагында бир жаралат деген сонун пикирлерди айтып жатышат. Сонун иш чара болуп жатат. Рахмат деп ушундай Рахат Белековна жазды, Мирасолто жазды. Жакшы пикирлер болуп жатат. Чоң рахмат сиздерге. Нургүл айым, бир нерсени айтып коеюнчу кошумчалап. Айтыңыз. Айтып койсом болобу? Болот албетте. Могул акыл эмгек маданияты дегенди биз аябай көп иштегенбиз. Онлайн, офлайн форматында иштеп, эң биринчи разработкаларды иштеп, анан мугалимдерге биринчисин мен баштап бергем. Андан кийин Назгүл молодец, Буларкиева ошол багытта кымбат көп лекцияларды өтүп жүрүштү. Азыр эмне болуп атат билбейм. Анан ушундай мондай мугалимдер мондай форматта иштесин, кантип иштейт, кантип берсе болот, кантип слайд жасаса болот, ушунун негизинде иш алып барышкан. Обязательно сабактарда, предметтерде ушул акыл эмгек маданиятын колдонсо, сөзсүз ийгиликтер жаралат. Анткени логическое мышление деп жана тесттерди өтүп атышат го Ойырдын программаларынан. Ушунун баардыгы могу жерде чагылдырылганда, ушуну аябай жакшы билсе, аларды жөн эле өздөштүрүп 4-5 деген бааларды ала алат да. Бирок ушул методиканы Тоң району аябай пайдаланат. Анан башка жерлерде кандай азыр пайдаланып атат билбейм. Мен сунуш кылат элем, кеңеш берет элем. Ушул АЭМ методикасын бүт предметтерде колдонуп, ийгиликтерди камсыз кылса деген чоң ой тилектерим бар. Рахмат Дамир эже. Анан дагы бир нерсе айткым келет. Ысык Көл областынын мугалимдеринин
сабактарын иштелмелерин Жибек Райымбековна экөөбүз жана Отунбаеванын долбоору болгон да ошондо иштеп чыкканбыз. Момундай чоң китеп мен институтка таштап койгом. Ошол нерселер дагы биз үчүн өтө баалуу болгон. Касиет айтып атпайбы? Касиет иштеген, Жибек эже иштеген, Гүлнур Шадыкановна иштеген. Демек ошолорду аябай иштеп чыкканбыз. Ошону разработкалар таштап кеткен. Кайда экенин билбей атам. Ошол. Рахмат Дамир эже. Бүгүнкү иш-чара азыр республикалык деңгээлде болуп жатат. Бул жерде биздин республикабыздын түрдүү аймагынан катышып жаткан кесиптештерибиз бар. Эгерде сизге ушул иш-чарадан кийин телефон чалуулар болуп, Дамир эже усулдук жардам бериңизчи десе, усулдук жардам берүүгө даярсызбы? Конечно, даярмын. Чоң рахмат эже. Бүгүнкү иш-чарада сиздин ушул адамгерчилигиңизди, эмгекчилдигиңизди, назик мүнөздүүңүздү, жан дилиңиз менен иштеген иштермандыгыңызды тааныттык, белгиледик. Бар болуңуз эжеке. Ушул иш-чарабыздын акыры жыйынтыктап жатып, эми Гапыр агай, Гапыр Мадаминов агайга сөз берелик. Жыйынтыктоочу сөз катары агай, сизге сөз берелик. Сиздерге комментарий жазып коеюн анан. Макул. Менин микрофонум иштедиби? Кимдики? Мен да айтып коеюн. Ооба, иштеп жатат. Ооба. Урматтуу, кымбаттуу, сакадай бою сары алтын болгон Дамир эжем, бүгүнкү бенефис майрамыңыз кут болсун. Жогоруда коллегаларым сиздин эң жакшы жактарыңызды айтты. Эженин аурасы аябай таза, ички дүйнөсү бай. Анан мен эже менен бир факультетте, бир окуу жайда жана эженин жолдошу дагы ушул бала сагында окуган да геофакта. Ошол окуганыма мен аябай сыймыктанам. Эженин дагы жакшы жактары адамдарга ошо мотивация берет да, сенин жакшы жактарыңды, жетишкендиктериңди дайыма белгилеп айтып турат. Эженин ушул жактары. Анан ушу бенефисти уюштуруп аткан Нургүл Дөйлөсовна сизге да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Андан кийин Гапыр агай, сизге да ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Алыста болсоңуз да ошо биздин узунга катышып атасыз. Чейрек кылымдан бери билем, ошо 25 жылдын тегерги болуп калды. Анан экөөбүз чогуу көп иштештик. Областтык мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтунда географ мугалимдерге деген география сабагында практикалык иштерди кантип аткаруу керек боюнча биз көптөгөн иштерди аткардык. Мисалы географиялык координаталарды эсептөө, ориентация жасоо, анан эң оору деген саат алкактар экен. Ошолорду биз деген конкретно бүт эсептерин чыгарып, көргөзүп, досконально иштедик. Андан сырткары пенса тесттери боюнча дагы алгылыктуу иштер жасалган. Систем багытында дагы көптөгөн иш-чараларды өткөздүк. Андан сырткары Гапыр агай деген ошо энелер мектеби боюнча келгенде биз дагы ошо Ак Судан бүт женсоветтерден чакырып, жакшы суроо жооптор, окуулар болгон ошо толкунда мындан бир канча жыл мурун. Анан агай эң жакшы адамды тандап алыптыр. Себеби Дамир эже деген бактылуу эне, эки кыздын, анан уулдардын татыктуу энеси. Муну деген мен ошо жана 20-жылы ковид болуп калбадыбы? Ошол мезгилде жана Канадада иштеген кыз дагы ошо кыргызстандыктарга көптөгөн гуманитардык жардамдарды берди. Анан мен эжеге ишине ийгиликтерди каалайм. Дагы эле бизге устат болуп жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Талант агай, бар болуңуз. Рахмат агай, Талант агай да катышып жатыптыр. Рахмат. Жыйынтыктап жатып, Гапыр агайга сөз берелге. Башка суроолор жок болсо, башка пикирлер жок болсо. Нургүл эже, саламатсызбы? Кечиресиздер. Мен бир аз кыска эле айтып алайын Ооба, да. Жылдыз эже. Ооба. Саламатсыздарбы? Кутман кеч бүгүнкү катышуучулар. Бүгүн өтө сонун кеч экен. Себеби Дамир эжеге арналып аткан экен. Мен аябай кубанычтамын. Дамир эже, кандайсыз? Жакшы, рахмат өзүң. Чоң рахмат.
саламатсыздарбы дагы катышуучулар, Гапырагай саламатсыздарбы? Мен да бир ооз кошуп кетейинчи, себеби кошуп кетпешим, кошпой коюшум мүмкүн эмес деп эми. Дамиржени мен ошо 2017-жылдары жолуктургам. Ошо бир радиорубкада окутуу борборубузга күндөрү ошол жумуш издеп жүргөн убагым болчу. Анан Кудай ушундай бир мени дагы ушундай нерсеге түртүп коюптур. Анан мен ошол жерден Дамиржеге таанышып калдым. Биринчи эле көргөндө ошондо эле сезилген ушундай өтө башкача адам экеничи. Ошол анан Дамирже, сиз өтө уникалдуу адамсыз. Бир аз болсо да чогуу иштештик. Мага абдан көп жардам бердиңиз. Көп нерселерди үйрөттүңүз. Мен ошолордун баардыгын азыр колдонуп келем. Ушул менин жашоомдо сиз бар болгонуңузга өтө ыраазымын. Мисалы үчүн азыр көп эжелер айтып атпайбы, сабакты ушундай өтчү эле депчи. Азыр көп коучтар же тренерлер айтат го, балдарга деген сабакты кыйкырбай, бакырбай өтүш керек, наоборот акырын подход кылыш керек деп. Силер ошол методду демек мурда эле колдонгон экенсиз, Дамирже. Ошол. Анан биз курстарда жүргөндө ошо көп эстейм да ошолорду. Канча балдар келет, аларга сабагыбызды өтүп, керек болсо чайыбызды да берип, канча конок чакырдык ошо билим борборубузгачы. Ошол деле бир жылуулук мамиле да. Ошол дагы аябай мындай жанагы подогрев деп коет го, азыр подогрев деген мода болуп атпайбы аябай окутуудачы. Ошондой бир жакшы мамилелерди кылчубуз. Ошол Дамирже, сизди аябай сыйлайм, урматтайм, жакшы көрөм. Сиз өтө уникалдуу адамсыз. Баардык айланаңызда эмне болуп атса, ошонун бүт жакшылыктарын көрөсүз, билесиз, сезесиз да. Ошон үчүн жакшы мамиле кыласыз деп ойлойм. Жакшы эне катары, чоң эне, тайне катары билем. Тиги үйдөгү алып жүргөн иштериңерди эми аларды айтпай эле коеюн, гүлдөрдү өстүргөнүңөрдү айтпай эле коеюн, эми укмуштан баардыгы эми билем да баарын. Ошол баардык жагынан өтө мыкты адамсыз. Сиз мында ден соолукта болуңуз, күч кубатта жүрүңүз ар дайым. Анан көп жашаңыз, Дамирже. Сый урматта жүрүңүз ар дайым. Сиз ошого өтө татыктуу адамсыз. Рахмат, сизге чоң рахмат. Анда жыйынтыктайлык. Дамиреже, уруксат бериңиз шарафына. Мен да бир ооз сөз айтып калайынчы. Дамиреже, саламатсыңарбы? Саламатсыңар. Кеченин катышуучулары. Мен Рыскулова Динара. Өзүм азыр ушул Дамиреженин биздин облустук билим берүү институтунда усулчу болуп иштеп кетсе, ошол Дамиреженин шакиртимин. Ошонун жолун улап, бүгүнкү күндө мен ошол облустук билим берүү институтунда географ мугалимдеринин география предмети боюнча мугалимдердин усулчусу болуп иштейм. Дамирежени мен сизди биринчиден бүгүнкү бенефис майрамыңыз менен куттуктайм. Эже, бул сиздин ушул эмгегиңиздеги, чыгармачылык эмгегиңиздеги билим берүүдөгү майрам деп атасак болот. Ошол майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиз өз ишин теберисиз, тажрыйбалуу, билимге бай жана ар дайым изденүүдө жүргөн мыкты мугалимсиз, эже. Сиз жөнүндө бенефис эмес, азыр эртеден бери айтып кеткен жылуу сөздөрдү, жылуу пикирлерди угуп отуруп ойлодум. Эже, сиз жөнүндө бенефис эмес, бир кино тартсак деле аябай сонун, мээримдүү бир мугалимдин образын жараткан, сонун бир биздин кыргыз улутубуздун жүзүн көрсөткөн эң мээримдүү мугалимдин образын жараткан сонун кино чыкмак экен деп ойлоп койдум да жантан беричи отуруп. Себеби дегенде адам жүрөгүндө эмне болсо, ошону башкаларга берет дейт. Сиздин жүрөгүңүз дайыма мээримге толгон, ошон үчүн сиз адамдарга аябай мээримдүүсүз. Мындайча айтканда, сиз кыйын психологсуз. Жашоодо баягы жакшы адам менен 5 мүнөт сүйлөшүп кетсең эле, ошол бир күнкү жаман күнүңдү оңдоп кетет дейт. Сиз ошондой адамдардын бирисиз. Сиз менен адам 5 мүнөт эле пикир алышкандан кийин сиз аябай мындай адамга жашоого, жеке эле иште эмес, билим берүүдө эмес, чыныгы жашоосунда дагы көп мындай мотивация бере турган адамдардын бирисиз. Сизге абдан ыраазымын. Себеби дегенде
2004-жылы мен ошол жыл мугалими конкурсуна чыкканда Дамир эженин мага берген ошол жыл мугалими сынагына даярданууда көрсөткөн колдооңуз, кеңештериңиз, демиңиз менен мен ошол байгелүү орундарга ээ болгом. Ал сиздин эмгегиңиз, мен сизге ошондон бери аябай ыраазычылык билдирем. Ыраазымын сизге эжей. Бүгүнкү күндө болсо ошо география предметинде жана Кыргыз Республикасынын географиясы боюнча практикалык колдонмо эмгегиңиз бар. Ошону биз азыр бүгүнкү күндө келип окуп жаткан мугалимдерге ошону колдонмо катары, усулдук методика катары биз пайдаланабыз. Андан сырткары география предметиндеги жанагы балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүү, балдардын интеллектуалдык деңгээлин өстүрүү, ушул сыяктуу колдонмолоруңуз бар. Ошол колдонмолорду колдонуп, сонун кызыктуу сабактарды өткөрүп жатышат мугалимдерибиз. Андан кийин азыркы бүгүнкү күндө болсо мына учурдун талабы болуп жатпайбы? Сиздин ошол жазган эмгегиңиз бүгүнкү күндө ошол 12 жылдык билим берүүдөгү жанагы туризмдин меймандостук ресурстары деген эмгегиңизде атайын колдонмодо. Бул автордук программаңызда 12 жылдык билим берүүдөгү кесип тандоого, инсан болуп калыптанууга түрткү бере турган колдонмо болуп калды. Аны дагы колдонуп, биз ошол сабактарымда мен мисалы өзүм колдоном. Эң сонун сабактар чыгат да ошондончу. Эже мен сизге кааларым эмгегиңиз дайыма бааланып жүрсүн. Ден соолукта болуңуз эже, оорубаңыз. Дайыма ушундай энергиянын үстүндө эле көп жетишкендиктерди каалайм сизге. Ар дайым шакирттериңиздин сый урматында бөлөнүп, эмгегиңиздин үзүрүн көрүп жүрө бериңиз эже. Оорубаңыз, ден соолукта болуңуз. Өзүңүз айткандай, биз сизди абдан жакшы көрөбүз жана сүйөбүз. Рахмат Динара, сонун сөз болду. Рахмат. Терең ыраазычылык. Рахмат, жакшы пикирлер. Ушундай татыктуу, эмгектенген, асыл адамдарга жакшы сөз канча айтсак жарашат. Атайы ушундай иш-чара менен устаттык эмгегин даңазалап, элге таанытып, белгилеп, жакшы сөз арнап турган жакшы экен. Бул тиричиликтүү адамдар бир жаралабыз. Жакшы сөз, жылуу сөз адамды шыктандырат, өмүрүн жашартат, узартат. Бул иш-чаранын жамааттын башында Гапыр агай турат. Ушул алдыңкы Кыргызстандагы изденген, чыгармачыл алдыңкы мугалимдерди тааныталы, жараткан алдында кызматыбызды кылалы деп агай баштаган. Мен терең ыраазычылык билдирем, ошол ишеним көрсөтүп агайым ушул ишти баштап чогуу иштей алып баралы деген. Жакшы иш болду. Агай, сиз жыйынтыктоочу сөз катары айтып койсоңуз. Жакшы, рахмат баарыңарга. Мен угулуп атабы? Угулуп жатат агай, сонун угулуп жатат. Мен мынау жазууларды окудум да, азыр мага да сөз берип койгулачы дегендер бар экен да, бир экөөгө берип туруп анан айтайынбы? Мындай каалоочулар болсо бир берсеңчи, анан капа болбосун. Мага да мүмкүнчүлүк бериңиздерчи деп бирөөлөр чыгып. Талант агай, мен болбой окубай кеткен турайм, кечирим сурайм агай. Талант агай, сизге сөз берелик. Талант агай, сизге сөз беребиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы? Баардыгыңыздарга, кесиптештерге жакшы каалоо тилектерди айтабыз. Дамир эжей менен мен иштеш бакыты туш келип калды эле. Дамир эжейдин мен бияктан баардыгыңыздар эле билип калдыңыздар, профессионалдык жана башка сапаттардын баарын. Дамир эжейге ийгилик каалайбыз. Мен анын бир гана ушул мугалимдерде мүмкүн кээ бир убакта жетишпеген эң жакшы касиеттер, эң жакшы сапаттары бар да, ушу инсан катары адамгерчилиги, жөнөкөйлүгү, ушул өзгөчө сапаттарын мугалимдерге таандык боло турган сапаттардын бири го деп ойлойм. Дамир эже, бар болуңуз, ийгилик каалайбыз. Мени эстедиңизби, Дамир эже? Мен анда жаш бала элем. Жаңы окуп бүткөлгөн. Сиз иштеп чогуу иштеткенде. Бар болуңуз эже. Рахмат. Рахмат талант агай, чоң рахмат, мыкты кесипкөй агай, бийик адамгерчиликтеги агай, рахмат агай сизге. Анда башка пикирлер айтам дегендер жок окшойт башка, жыйынтыкта. Дагы бир экөөгө бар асты аяк биякты окусаңар, байтан бери суранып атты эле Назгүл. Анан капа болуп калабыз. Дагы айтыңыздар.
убакытты эметип атабыз го дейм. Убакытты да элдин убакытында аяп. Макул. Эме урматтуулар мына бул мени угулуп атабы? Угулуп жатат сонун. Мен bir суроо берейин дагы. Эме Дамир эже жооп берсин, анан мен жыйынтыктап сөз айтайын. Нургул, макулбу? Ооба, макул агай. Дамир эжекей, биз мына адамдарды айтып атат го, алыста электе жүрүп сиздин үнүңүз угулса, сизди сыйласак, демек сизден ошол бир жакшы сапаттарыңыз, адамда эгерде жакшы сапат болсо, ошол тоолордон ашып дагы алыска жетет экен. Менин суроом, азыр мындай көп мугалимдер азыркы жана жогоруда айткан Z, альфа, пока муундардын мамилесиге чыдабастан стресс, невроз болуп атат, мектепти таштап кетип атат, анча конфликттер болуп калышы мүмкүн болуп атат. Сизге суроо, ошо сиз кантип бир калыпта тең салмактуулукту сактап, бардыгыны жакшы бир адамгерчилик менен жөңгөрүп келесиз? Ошонун сырыны бир жаш мугалимдерге, анан бизге окшогон кызыгуучу мугалимдерге бир айтып койсоңуз. Суроо ошондой. Кантип сиздин пейлиңиз, ток пейлдигиңизди алса болот? Мындайда мен ойлойм, адамдын мамилеси жакшы болуш керек. Адам ошол баланын, жана конфликтке барган баланын же ата эненин проблемаларын, көйгөйлөрүн аныктаганга аракет кылып, бирок аларга замечание жасабай, ошого карата подход жасап, анан бул проблемалар чечилет го дейм. Анткени көпчүлүк маселе ата эне баланын ортосундагы түшүнбөстүктөрдөн келип чыгат. Азыр аябай көп көрүп туруп жүрөгүң ооруйт да, ошону просто жакшы мамиле түзүп эле мындай ошол ийгиликтерди жаратса болот. Анткени эмне үчүн ушинтип капаланып атат? Балам, сага эмне болду? Кандай жардам керек? Деп сурап, интересовать этиш керек да. Ошол мамиле бизде такыр жок да. Такыр жок көпчүлүк ата энелерде. Анан ошондой нерселерди көрүп, мен көп встречать этем, кездештирем. Анан аябай жүрөгүм ооруйт да. Анан кээ бир үй бүлөлөрдө деле байкайсың да. Могу сиздин жанагы дасторкон четинде деген китепти окуса деп дайыма айтам да. Ушул окуп убакыт болот да, убакытты туура пайдаланып, ушул китепти окуп, анан балдардын көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылыш керек. Баланын мүнөзүн определять эткенге аракет кылыш керек. Эмне үчүн психологиясы бузулуп атат, эмне кылыш керек деген көп суроолор ошондо пайда болот. Анан действительно убакытты табыш керек. Эң убакытты туура табыш, могу дасторкон четиндеги университет деген китепти пайдаланып, ошонун негизинде балдарга мамиле жасаганды үйрөнүш керек деген гана нерселерди айткым келет. Анткени мен ушундай мамилени көп жасайм. Именно ушул китептин негизинде алып, мамиле жасаганды үйрөнүп, анан ата энелер иштесе деген ойлор бар да. Жакшы. Нургул, жакшы угулуп атабы мен сөзү? Жакшы угулуп жатат агай. Мен бул сурооду атай бердим. Азыр педагог үчүн эми мына инновационный технология, акылдуу доска, санарип баардыгы эле жетиштүү, бирок эмнегедир балдар менен иштеш кыйын болуп барып атат. Өзгөчө мугалимдин өзүнүн психологиялык абалы ойлонтуруп атат. Ошол үчүн сизден сурадым да. Баягы сиз баардык эле жагдайда бир калыпта өзүңүздү кармап, анан мындай ток пейилдик менен, мындай жакшы доброта менен мамиле кылганыңыздын сырын айтың деп ошого кайрылдым. Анда жыйынтыктайлы, урматтуулар. Мен азыр мына жерде айттым, мындай жазып отурдум. Нургул, угулуп атабы? Угулуп жатат агай. Бул жерде өткөндө Гуля эже
эжейден эң жакшы кылып презентация кылып берди. Нургүлгө ыраазы болушту. Бүгүн Дамир эжени дагы байкасак эгер мен Нургүлдүн эмгегинен баштайын. Бүт өмүр жолуну хронологиясы менен иликтеп чыгып, анан ошону бир слайд жасап, бул чоң эмгек да. Бул өзү ошо айлык алып иштеген кызматчылар деле кылат жетишпейт да. Нургүл ошо Дамир эженин, андан илгери Гуля эжейдин эмгектерин мынантип жасап алып чыкканыга баарыбыз терең ыраазычылыкты айтыш керек. Мен рахмат айтып туруп айтамын. Жана бир мен 4 класстын эжекейимин де бирөө сүйлөдү, бир эжекей. Эстедиңерби? Мен атын эстей албай калдым да. Эмеле аты? Назгүл, Назгүл сүйлөдү. Мен 4 класстын эжекейим. 4 класстан ооба, Тоң районунан келди. Бал пайгамбар жакшы эжекей экен. Мен баарың эле жакшы болуп калба, мен ошол дагы мен айткым келип кетти да. Бул эжей дагы ошо 4 класстын эжекей дагы бул эменин ким Дамир эженин бир мындай окшошу экен да сүйлөгөнү. Ушундай бир балпайып, ушундай бир кеңпейилдик менен айтып берди. Рахмат айткым келди ошол эжекейге. Анан өзү бүгүн сүйлөгөндөр мына Нургүлдөн баштап анан Бейшакан эже кымбат, 2 кымбат сүйлөдү окшойт. Туурабы Нургүл? Ооба, туура. Байкап отурам Нургүл эмгегиңдин баарына. Вот. Кымбат, анан Назгүл, анан мен эркелетип, мына бирини мына кымбаттын кийин сүйлөгөнү дорогая деп, Назгүлдү Назгүл чай деп, буларды бир мындай шакиртим катары эркелетип айтам, алардын үнүдөн тааныдым. Сонун сөздөрдү айтышты. Анан Жылдыз эжекей, андан кийин Динара эжей, да кимиңиздин атыңарды жаза албаган болсом, Касиет. Анан бая 4 класстын эжекейим дегенин атын таап бергилечи мага. Назгүл эже. Мүмкүн. Анан ошо баарыңарыздар жакшы оюңарды айттыңар. Эми мен мынау угуп отуруп сиздерге айтмакчы элем, мен бүгүн Динара Дамира эжейде бир 5-6 сапатты алыш керек экен жаш мугалимдер дедим да. Биз Нургүл экөөбүздүн максатыбыз ошол. Ар бир бенефистен кийин кортунду бул кишиден эмнени алабыз? Бул педагогтон. Анткени биздин мына бенефистин дагы бир аты педагог таануу. Шуну мындай баса белгилеп айтып, керек болсо чыгарып да жүрөлү. Педагог таануу, бая инсан таануудун диверсификациясы бул. Устат таануу жазып койсоңуздар, мына угуп тургандар. Бул чоң эмгек. Ошону бул жерде негизги эмгек Нургүлдүкү, ага рахмат айтабыз. Бар болгону менде идея. Ушинтип педагог таануу улуу устаттарыбызды шу жаштарга кошуп 2 муун, 3 муунду бириктирсек десем, аны Нургүл өтө жакшы туура кабыл алып, мен каалаган, мен сунуштагандан дагы артык кылып жасап атат. Бул ошо Нургүлдүн дагы жан дүйнөсүнүн ушунчалык бир жакшы кеңпейилдиги. Буга рахмат айталы. Ошо педагог таанууда Дамира эжейде мынау сапаттарды мен 5-6-7 белгиледим. Кааласаңар жалпылап белгилеп аласыңар. Биринчи бул адамгерчилик. Дамир эжейде. Ушуну үйрөнүшүбүз керек экен. Педагог таанууда жалаң эле методика үйрөнбөйбүз. Инсандык сапатын, адамгерчилиги ошонун эле улап инсан катары инсандык сапаттарын, анан 3-чү кезекте анан педагог мугалим катары өзгөчөлүктөрүнү, 4-чүсү Дамир эжейдин устаттыгы. Мына бул устат катары бул
instituttun metodisi, ata-eneler mektebinin bul okutuucu kursunu açkandığı жаш mugallimlerge, geograf mugallimlerge, tabiği jana başka ustad katары мындай sırta saktабай, ayanbastan үйрөткөнү. Кийинкиси жаңычылдыктын жайылтуучусу катары. Мына канча буга чейин жаңылыктар болсо баарын эле Кыргызстандыкыбы, Россияныкыбы, Батыштыкыбы проекттер аркылуу жаңылыктарды кабыл алып, мына азыр 12 жылдыкта алтын казыкта азыркы мына министрлигибиз айтып аткан реформада дагы жаңылыкты элге жеткизгендиги. 5-6 oldu. 7 Damire Ece'nin özünün öz predmetiga işige çıgarmachıl mamilesi. Çıgarmachıl mamilesi ondan keyin 7-8 бұл автордық kalemi менен жазылған усулдук сунуштары. Бұл автордық эмгекти жакшы мугалим болгондор дагы көп, бирок ошону кагазга түшүрүп методикалык иштелмелерди иштеп чыккандыгы бул өтө чоң эмгек. Бул анткени 2-3 эсе эмгекти талап кылат да. Алып барган ишти, ойлогон ойду, идеяны, тажрыйбаны кагазга түшүрүү. Ошондой бир нече усулдук колдомолорду жазыптыр. Жана азыр Жылдызбы кайсы эже айтты го, азыр Дамир эже жасап келгендер менен биз курска келгендерди окутуп атабыз деп. Мына ушу 6-7 эмени айттык. Анан урматтуулар, мен Нургул угулуп атабы? Жатат агай, угулуп жатат. Мен жыйынтыктап атып бир-эки сунуш айтайын дейм. Бая Нургул, силер презентация кылгандан кийин сөз бере баштаганда мүмкүн арасында şu mına kımbat söylediğin Nazgülbü, Жылдызбы, ошолордун арасында дагы мындай дагы ой пикирлерди бирөө айткан пикирге экинчи бир адамдын пикири колдоо, улантуу, тереңдетүү болуп, ушундай бир талкуу катары да кетсе демекчимин да. Анан кийинкиси мына бул ар бир бенефисти өткөзгөндө, мына азыр Гүлай эжекейди өткөзгөнүбүзгө канча убак өттү? Бир 3 жума өтүп калды го дейм. 26 мартта өткөргөнбүз. 3 жума өтүп калды. Ошондон кийинкисини бир аз аналитикалык маалымат берип коюуну жасасак да. Ошону эми мына азыр запись болуп атат да, анан кирбегендер да көрөт да, YouTube аркылуу каяктан көрөт эми ким? YouTube'дан көрөт агай, YouTube'дан. YouTube'дан көргөн просмотр канча болду? Просмотр ошол YouTube'дан бир где-то 400дөй болчу. Мен өткөндө караганда, азыр мен карап көрөйүнчү дагы. Ошону мен карасаңар, эми карагыла. 400чө болсо, бул жакшы, бирок этого мало. Ооба, мало. Азыр мен мына бүт талдап отурдум. Карасаңар, мен азыр бир Дамир эженин 8 кырыны жазыппын. Мынандай бир катышалы да, урматтуулар. Аны айтканда дагы ушугум. Мына азыр катышып отурган мугалимдер 38 адам экен. 843 экен агай. 843 просмотр болуптур. Плюс дагы 840 болуптур. Бул дагы жакшы. Бирок мына кимдин бенефиси болсо, азыр Гүлай эже болду, кийин Дамир эже болот, дагы биздин Нургүл экөөбүздүн пландарыбыз бар. Эми ошол өткөндөн кийин мына 38 катышкан адам, анан катышпагандар көрүп бөлүшүп коелу да. Ооба. Масштабирование деген сөздү жазып койгулачы, айланайындар. Эми Нургул ушунча эмгек жасаса, презентация кылса, анан кеч иштен кийин бар, мен азыр мисалы үчүн кече түндө оштон келгенмин, бүгүн кечке ош малдан эме Манас университетинде сабак өттүм. Лекция. Өтө чарчап отурам, бирок мен катышып отурам, мына буларды бөлүшөм. Не дегенде бирөөдүн жакшылыгыны жайылтуу өзү дагы бир сооптук иш да. Анан ушунча эмгек менен Нургул даярдаса,
bir ayga жақын уақыттың içinde 800 адам көргөнү biraz жакшы, бирок biraz жетишпейт да. Ошого менин сунушум алгач ошо автор өзү Гүл эжекейби, Дамир эжеби өздөрү дагы бөлүшсө, тааныш билиш тууган шакирт ага эжекейлери менен экинчи жакта катышкан адамдар biraz жакшылыкка салым кошолу. Бөлүшөлү, айталы, үгүттөйлү дейли. Бул 843 адам көрүптүр. Эми карачы, эме Нургүл. Ошол 843төн канча адам пикир жазылыптыр? Көрүлөбү жокпу? Ооба, көрүлөт. Аны дагы бир көрүп берсеңиз, Нургүл эже. Я. Комментарийлерден жото комментарийлери жок окшойт. Мына экинчи бир дагы бир кемчилигибиз чыкты. Комментарий жок. Анан же бар болсо дагы аз болушу мүмкүн да. Комментарий эми болсо керек менимче, Нургул. Ол жана бенефис жүрүп атканда эле жазгандар уже ошол комментарий да. Ооба, YouTube эме Zoom'да бар да, а бул YouTube'га жүктөлгөндө ошо комментарий. Комментарий 17 экен. Нургул, мен чарып билсем, пичи жарым билем. Болуш керек. 17 экен YouTube'да. Дебегиле. 17. 17 болсо дагы ошол дагы аздык кылат. Мен мынабул айткандарыма маани берсеңер, Нургул. Любая работа тогда хорошо, когда аналитика ведется, да? Аналитика болуш керек да. Өткөзгөн иштен кийин эмне болду? Бул бир Нургулдун иши эмес. Бул мана катышып аткан 38 мугалимдин бүгүн, анан кийин ошо Гүл эжейдин, Дамир эжейдин туугандары, коллективи, айлана чөйрөсү, шакирттер, устаздар, бардык педагогмун дегендердин дагы инсандык, педагогдук парзы да. Ошо биз ошол үчүн жасаганбыз да. Мен каалайт элем мындан ары Дамир эжейдин мына бүгүн Нургул чоң эмгек менен жасап, бардыгыбыз катышып жардам берип турабыз. Мындан ары 2000, 3000 кеминде болсом 20, 30 миң, 40 миң, 50 миң көрсүн. Бирөө бир туура эмес кылып иш кылып коюптур десе 100 миң, 190 миң көрөт адам. Көйнөгү кыйкайып калыптыр деп мен, же башка бир туура эмес иш болуп калыптыр, ичип коюптур, жүрүп коюптур десе. Анан шундай залкарларыбыз жөнүндө сөз айтылып атса, бул бир аз педагогикалык кайдыгерлик эмеспи, я дегендей. Бир талкуулап пикир жазып көрөлү. Анан кийинкиси мына 7 дубанга ачканбыз да. 7 дубанга ачканбыз. Ошол үчүн мен дагы өзүмө сабак алдым. Келгиле. Буга мына бүт Нарындан, Жалал-Абадтан, Оштон, Баткенден дагы катышкандар. Анан ким пикир айтса, өзү каяктан экенин айтып, анткени кимди бенефиске алып чыксак, мисалы үчүн Ысык чыкса, Ысык-Көлдүктөр сүйлөп, Оштон чыкса, Оштуктар сүйлөсө болбойт да. Биз Нургул экөөбүздүн дагы бир ниетибиз 7 дубанды жакындаштырыш, педагогдорду бириктириш. Эми туура мына Баткенден мен катышып атам, бирок айта алмала. Ошого мына 7 дубанды дагы актуализация кылалы. Мен өзүмдүн Нургул, өзүбүздүн группаларыбыз бар. Сени менен бирге дагы жаш мугалимдер мектеби, мына Таласта Салтанат Бейшенова, анан баягы республика жаш мугалимдерин азыр иштеп турган дагы Мунирабы, анан Динара бар, жана башка. Ошолор аркылуу айталы, ошолорго таштайлы ошо YouTube'тон чыккан ссылкасын. 7 дубанда актуализация кылалы ушу багытта. Андан кийин ушул бенефистин өткөндүгү жөнүндө маалыматты YouTube'дан башка дагы кандай эмелер бар? Instagram барбы? Facebook'ка мына ошонун сүрөтүн, эпизоддорун бир-экөөнү азыр жүрүп жатканын алып туруп, Нургул бир өткөндө жаздыңыз окшойт. Дагы бир жазып, анын астыга мындай комментарийлер берип туруп, Facebook'ка да таштасак, масштабировано болсун. Мүмкүн болсо, керек болсо, кут билим электронный, анан бумажный вариантыга дагы берсек, Кубат Шекеров дагы жок дебесе керек. Гезитке дагы мынамчанчы число, мынамча күнү, мынандай бир бенефис өттү. Кээ бирөөлөр телефонду карайт, интернетти, кээ бирөөлөр гезит гана окуйт.
керек болсо башка радио, телевидение аркылуу дагы берилсе. Акырда урматтуулар дагы бир сунушум мына ушул мына Benefisке kim katışsa Nurgül, ушул экөөбүздүн авторлук программабыз проект деген сөз азыр көп иштетилет. Ушунун атынан бир диплом же сертификат берип койбойлубу, я? Ооба агай, ооба, идея бар, сертификат Benefis 2026 катышуучусу деген сертификат берилет. Ошо 2026 биз Нур Сабат билим берүү борбору менен деп идея бар, жасалып жатат агай. Сону берип туруп, сону мындай бир жакшы кылып жасалгалап чыгарып, анан ошо бир мындай кол коюп, печат коюп, эмек кылып тапшырсак, ошондо дагы бир таасирдүүлүгү ашабы дейм да. Эртеге мына Нургүл эже, Дамир эже, кийин катышуучулар дагы биз мынандай Нургүл эжейдин, Капыр агайдын ушу Benefисиден мынандай сертификат алганбыз деп туруп, рамкага салыппы же ламинат мененби бир үйүнө илип койсо, бул бир жакшы документ болот. Ушул сунуштарымды айтам. Дагы бир жолу баары катышуучуларга ыраазычылыгымды билдирем. Дамир эже, сиз бирок сырколуп калыпсыз. Кудай шифа берсин. Эсен аман жакшы болуп кетип. Ушу сиздин ден соолугуңузду баарыбыз тилейбиз. Бардык мугалимдерге тынчтык, аманчылык, ден соолук каалаймын. Нургүлгө чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушул агай атайын ушу идеяны айтты эле, шуну ишке ашыруу механизмини, эмгегини мен кылайын деп жасап бергенге Нургүл черең таазым. Кудай кааласа, муну эл, педагогдор билет, Кудай билет. Баарыңыздарга тынчтык, аманчылык, жакшылык каалайм. Бар болуңуз, Дамир эжей. Сиздерге чоң рахмат. Аман эсен жүрүңүздөр, ийгиликтерди жарата бериңиздер. Сиздерге дагы таазим кылабыз. Чоң рахмат Дамир эже. Адамга үмүт. Саламатта болуңуздар, кечирип коесуздар. Агай, мен жана 4 класстын мугалими. Атыңызды айтың да мага. Эшперов Айлына, мен сиздин көп эле сабактарыңызга катышкам. Рыскул мырза. Атыңызды айтың, ызылдабай тургулачы, мен жатпайм. Назгүл Садырова. Назгүл, бая ошо мен сизди аябай ошо Дамир эженин өзүгө окшоттум да. Сиз дагы рахмат. Рахмат, разымын. Мен бар болуңуз, рахмат сизге. Ошо. Рахмат агай. Саламатта болуңуз. Жакшы пикирлериңиздерге, ушулга чейин катышып бергениңиздерге рахмат. Дамир Абдиевна, сиз бар болуңуз. Үмүт жандырган адамга, жүрөгүңүздөн сүйүү чачыраткан, мээрим төккөн улуу устатсыз, устатка таазим деп канча ирет сизге алкыш айтсак дагы жарашат. Сиздин мындай чыгармачылыгыңыз улана берсин. Мындан аркы Benefистерибиз дагы алдыңкы мугалимдерди жарыялап, даңазалаган иш-чараларыбыз улана берет. Чоң рахмат, Капыр агай, сизге таазим. Урматтуу кесиптештер, бар болуңуздар. Азыр Нургүл, бир нерсеге ырмактым. Азыр мен бир 5-6 сунуш айттым да, ошо сунушка өзүңүз, Дамир эже катышкандар макулсуңарбы? Ошону бир айтып койсоңор. Аналитика болсун, масштабирование кылалы, сертификат, диплом берели. Анан илгерки болгондор чети тубанда активдештире, ушулар боюнча туура эмес, жарай, жарабайт деп туруп, ким кандай бир сунуш берсе, жанатан бери суроолор гана берилди. Азыр мен болсо 5-6-7 сунуш бердим, жана Дамир эженин 7-8 сапат кырыны мындай эсептеп айтып бердим. Ушулар боюнча туурабы, мындан ары эске алабызбы? Шуну айтсак, логикалык жыйынтыкка чек коебуз да, ошого маани берип, ушул жөнүндө ой айтып койгула. Эме Нургүл, Дамир эже жыйылып катышкандар. Рахмат. Баары туура, бул сунушту кабыл алабыз. Дагы биз мындан аркы Benefистерге салымыбызды кошобуз. Көп нерселер, дагы айткан нерселерди жасайбыз. Рахмат. Нургүл, чоң рахмат алтышка. Ошо менен бөлүшүш керек. Туура анан сертификат берүү идеясы бар, аны даярдаш керек деп жаттым эле. Мындай учурунда берилбей жатат, сертификат берилиши керек негизи. Буюрса беребиз. Мындай дизайн мындай тууралап, ошо электронный беребиз да, өзүңүздөр чыгарып аласыздар. Жогоруда агай берген сунуштардын баарына макулмун мен. Башка эжеги агайлар эмне дейсиздер?
саламатсыздарбы? Ушул агайдын идеясы дагы сонун экен. Ар бир ой баалуу дейбиз го. Негизи ар бир ой баалуу. Сиздин оюңузда да эске алабыз деген ниетте Нургүл айымга дагы ыраазычылык дагы бир иретте. Ушундай мугалимдерди алып чыгып, жана агайдын масштабирование деп атпайбы, агай чындыгында ушу көп канча Рахмат. Үнүңүз болбой калды. Рахмат. Бири-бирибиздин оюбузду улуттасак, чоң рахмат агай. Дагы Рахмат. идеялар жаралат деген ниеттебиз. Рахмат. Рахмат. Сиздерге чоң рахмат агай. Нургүл айым. Бар болуңуздар бизде. Ийгилик, ден соолугуңуз болсун. Дайым ушундай устаттык насаатчылык ишиңизди уланта бериңиз. Рахмат агай. Бар болуңуз Гапар агай. Кийинки көрүшкөнчө эсен аман сак саламатта туруңуздар. Рахмат. Силерге да рахмат. Нургүл. Рахмат, чоң рахмат, сонун кече болду. Рахмат. Чоң рахмат.